Барыңыздарга салам. Кандайсыздар? Бүгүн марафонубуздун акыркы күнү, 3-күн. Акча жөнүндө сүйлөшөбүз. Темасын жазып коеюн. Тема акча. Окей. Бүтөөнү дагы кошулсын, келишсин. Кошула тургандар. Кандайсыздар? Барыңыздарга салам. Кутман кеч. Сиздерге бүгүн вообще бомба сонун жаңылыктарым бар. Бардыгы менен бөлүшөмүн. Айтамын азыр. Кошуңуздар. Так, акыркы 2 пост. Кечээки, кстати, отзывдун результатын чыгара элекмин. Билесиздер, ар бир марафондун акырында, эфирдин астында ким отзыв таштай турган болсо, ошонун бирөөсүнө мен күндөлүк белек берем дегенмин. Биринчи күндүкүн жыйынтыгын чыгарганмын. Күндөлүктү бүгүн салып жиберди Бишкектен. Экинчи күндүкүн жыйынтыгын чыгара элекмин. Үчүнчү күндүкүн дагы бүгүн кошуп туруп толугу менен чогуу чыгарамын. Ошондуктан дагы кечээки бүгүнкү сабактарга отзыв жазсаңыздар болот. Бул биринчиси. Экинчиси, бүгүнкү марафондун акырында скидка беремин. Но скидка кандай иштейт, каякта болот? Аны дагы айтамын. Ошондой эле акыркы посттун алдында 30% скидка ойнотулуп жатат. Ким группаларда болуп активдүү катышып аткан болсо, ал жакта да 30% скидка берилет деп айтылган. Кураторлорум уже четен аныктап атышат, ким скидканы алат. Ал боюнча дагы айтамын. Так, телефон беззвучно койбой калыптырмын. Бүгүнкү сабагыбыз акча жөнүндө сүйлөшөбүз. Менин акыркы эмес, предпоследний постумду карасаңыздар, акчаны кайдан табам деген бир жолун айтып бердим. Акча табуунун жолдору негизи өтө көп. Бир эле жакта караган болбойт. Мен силерге вот бир жолун айтып бердим. Кантип акча табам? Бул бир гана жолу. Андан тышкары дагы башка жолдор бар. Бүгүн ошолор боюнча сиздерге маалымат бере кетем. Ошондой эле бүгүн курсумдун канча 12-13 сабактарын жаздырдым. Жертва позициясынан чыгуу боюнча, жашоого жоопкерчиликти алуу боюнча, анан плюс еще акча боюнча биринчи эле сабакты жаздым. Ал ошол акчанын биринчи сабагында эле, жарым сааттык сабакта эле бир 5-6 психологический техникаларды бердим. Кантип акча жөнүндө, кантип эмне үчүн мен акча таппайм деген суроого жооп таба турган, сознанияны өзгөртө турган фишкаларды сабагында жаздырдым. Дагы 5 сабак жаздырсам, уже сабактарым даяр болот. Эртең буюрса бүтөм аларды. И 3 жумалык сабагыбыз бизде уже биринчи күн башталат, 5 апрелде. Бүгүн бизде 3 апрель болсо, 2 күндөн кийин основной курс тарталат. Ал жакта баш аягы 18 сабак болот. Мурун бизде 15 сабак болчу, понедельниктен пятницага чейин, суббота, воскресенье эс алчубуз. Мында дем алыш күнү эле эс алабыз. Дем алыш күнү эле сабак көрбөйбүз, калаган күндөрү күндө сабак болот. Сабактардын форматы в основном 30 минута. 30 минутадан 1 саатка чейин. То есть основасын эле берген, дана выжимкаларын. Ошо жарым саат ичинде ошол тема боюнча толук информацияны аласыз. Андан тышкары группаларга кирип, же болбосо кайсы тарифте болсоңуз, кураторский болсо кураторский, VIP тарифте болсоңуз VIP тарифке кирип, бардык сабактарга суроолорду берип жооп ала аласыздар.
Окей. Эми мага бул жака жаза кетиңиздер. Ким канча акча табат? Кимдин доходу кандай? Сабак башталып отут уже. Отурасыз го. Эфирге эмнеге чыктым анда мен? Ким канча акча табат? Кимдин доходу кандай? Доход барбы, жокпу, же мынча миң. Жаза кетиңиздер. İştebeyim deydi. 0. 6000. Окей. Пособие. Beş. İştebeyim deydi. İştebeyim. 5-6 ming. İştebeyim. İştebeyim. Окей. Көпчүлүк иштебейт экен. 10 миң. Демек 40 миң. İştebeyim дейт. Бүдүрлөй турам. Мындан ашык элден соң байланыштуу үйдөрмүн дейт. Еще какие варианты? Только воротом дейт, жолдошум акчасын 4 миң дейт. Үйдөн иштем келип жатат, бирок вариант таппай жатам дейт. Еще какие варианты? Декреттемин дейт. 3 мүнөт жетип жетпей калат дейт. 20 миңге. Окей, еще. В общем, көпчүлүк айымдар иштебейт экен. Демек, кийинки суроо. Сиз өзүңүзгө каалаган нерсенин бардыгын алганга мүмкүнчүлүк барбы? Балким жолдошуңуз берет, балким да бирөө жарым берет, туугандарыңыз берет. Өзүңүз каалаган нерсенин бардыгын алганга мүмкүнчүлүк барбы? Жок дейт. Жок. Жок дейт. 20 миңге да жетет. Кетандан көп болот, точно эсептеп эткенмин дейт. Ушуну эң туура эмес кыласыз. Ал эми үйдө турам дейт. Сурана албай экенмин дейт. Жок дейт. Албайм дейт. Албайм. Дайыма шүгүр алам дейт. Супер. Жолдошум берет дейт. Жок. Ошол боюнча да сүйлөшөбүз азыр. Дагы варианттар. Көпчүлүгү өзү каалаган нерсени ала албайт. Окей. Эми сиздерге кийинки суроо. Азыр эң бир чоң максатыңыз эмне? Эмне алгыңыз келип жатат? Именно материальный. Жарым алам дейт. Ойдогон нерсени албайм. Материальный. Жолдошумдуку менен жетет дейт. Мүмкүнчүлүк бар дейт. Супер. Аласызбы анан ошо мүмкүнчүлүк болгондон кийин? Материальный азыр кандайдыр, сизге азыр канча акча керек, чтобы сиз каалаган бир материалдуу бир максатыңызга жетиш үчүн? Эмне алгыңыз келип, көптөн бери но ала албай жүрөсүз? Квартира. Машина. Окей. Золото. Ноутбук. Машина. Окей. Еще. Окей. Квартира, машина, ноутбук сизге эмне үчүн керек? Аны алып сиз эмне кыласыз? Илим алгым келет дейт. Золото. Алтын дагы эмне үчүн керек? Аны алып эмне кыласыз? Машина. Машина дейт. Для чего? Там дейт. Машина алгым келип жүрөм дейт. Үй, машина. Көпчүлүктө ушул да? Алтын алгым келет. Алтын дагы чөтө көбүрөөк экен. Үй, машина, квартиранан алтын экен. Эмне үчүн алып атасыз ошону мага айтсаңыздар? В чем цель? Квартираны үчүн аласыз, машинаны үчүн аласыз, алтынды үчүн аласыз. Максаты эмне? Квартирада тынч жашаганы дейт. Таккым келет дейт. Билим. Окей. Золото акча кармап турат да дейт. Акчаны иштетпей эле сиз кармап туруңуз келет экен да? Садикке балдарын ташыганы дейт. Балдарым менен экөө жака барганга жеңил дейт. Жашаганы, комфорт үчүн курска чыгып максаттарыма жетким келет дейт. Алтын алып таңгым келет.
Кыргызстанга кеткенге. Смотрите. Квартирада турам, өзүмдүн үйүм болсо, үй бүлөм менен тынч жашаганы. Айдан бир жака барууга болот дейт. Машина. Балдар менен бир жака баруу үчүн. Окей, смотрите. Эми сиз ошол максатыңызга жетиш үчүн ноутбук алсам үйдө иштейт. Мен үйдөн билбейм, ноутбугум 5-6 жылдан бери жатат, толком иштеген жокмун. Мага, в принципе, телефон жетет да. Жумушка иштегенге акча турбайт да болду дейт. Ну, ал сиздин установкаңыз. Хочу дом своей на квартире жить тяжело. Это тоже установка. Окей. Следующее. Эми сиз ошол машина, квартира, жер там, алтын алыш үчүн не кылып жатасыз? Что вы делаете для этого? Окей, максат бар экен, цель могул, ошого жетиш үчүн не кылып жатасыз? Что вы делаете для этого? Жетиш үчүн кандай иш аракеттерди кылып жатасыздар? Ким эмне кандай иш аракеттерди кылып атат? Ошол эле машинага, ошол эле квартирага, ошол эле алтынга жетиш үчүн, ошону алыш үчүн. Акча топтоого аракет кылып жатам дейт. Топтолуп атабы? Эч нерсе дейт. Билим алып жатам дейт. Супер. Эч нерсе дейт. Иштеп жатабыз, күйөөм экөөбүз тең, акча аткалап өтүп жатабыз дейт. Супер. Эч нерсе тилекке каршы дейт. Максат бар, аракет жок, эч нерсе дейт. Ну, тут бияқта максат деп да айтпайм, потому что максат бар адам аракет кылат. Курстарга түшүп баштадым дейт, зарплатага иштейм, ашпайт дейт. Конечно, ким күнөөлүү сиз зарплатада иштеп атканыңызга? Акча чогултуп жатабыз. Буюрса акырындык менен иштеп акча чогултуп, эч нерсе акча топтоп жатам дейт. Акча табууга бизнес баштагым келип атат. Эми ошону акчаны топтоп атасыздар, да? Эч нерсе кылбай жатам дейт. Анан ошону эсептедиңиздерби? Ошол сиз каалаган квартирага, машинага, алтынга канча убакытта жетесиз? Канча убакытта жетесиз? То есть общий суммасы квартираңыз канча сом турат? Машинаңыз канча сом турат? Кайсы маркадагы машинаны алып атасыз? Максат бар, акча жок дейт. Курска жазылып аффирмация айтам дейт. Акча уруп кетип жатат. Конечно, уруйт. Күнүнө жазам, уруп баштай калбай айтам дейт. Смотрите. Ошол квартираңыз канча сом турат, баасын билесизби? Машина канча сом турат, баасын билесизби? Алтын канча сом турат, баасын билесизби? И ошого исходя из этого, ошондон алып, анан так мен бул квартирага эгерде айына монча акча бөлсөм, ушунча убакытта табат экенмин деп бөлүштүрдүңүзбү? Ошондой максатыңыз барбы? То есть ошол максатыңызды мындай майда бөлгөнсүзбү, конкретно качан жетемин деген? Акыркы конечный цель барбы? Кимде ошондой бар? Ким айта алат, мен квартираны мончанчы жылы могул айда аламын, же машинаны мен могул жылы моякта аламын, алтынды мен монча айдан кийин аламын, монча чогултуп койдум, мончасы калды, ушунча чогултушум керек деп ким айта алат? Өн билет акча бөлүштүргөнгө дейт. Ал курста бар. Жок дейт. Жок, болгон жокмун дейт. Бир жылда жүзө элемең. Жок. Жок дейт. Жок. Күнүмдүк жашоосун ашпай жатпайбы дейт. Ага ким күнөөлүү? Жок. Мен айта алам, буюрса быйыл кичинекей бизнес ачам дейт. Супер. Биз 7 жыл иштеп үй машина аламыз. Круто. Смотрите. Күнүмдүк жашоосун артпайт. Ага ким күнөөлүү? Мен күйөөмдөн акча алып топтоп койдум эле, кайра жок болуп иштетип кетти. Конечно, иштетип кетет. Цель бар, 2021-жылы декабрда алабыз деп жатабыз. Чогулуп атат, бирок аздан дейт. 3 жылдын ичинде дейт машинаны. Пока только на расходы трачу. Смотрите, у вас как бы есть цель какая-то, да? Это даже не цель, это просто хочу. О, я хочу машину. О, я хочу квартиру. О, мен үй алгым келип атат, квартира алгым келип атат, машина алгым келип атат. Давай мен аффирмация кылайын, давай мен визуализация кылайын, анан жатайын жыргап. Ну, не зарабатываю, что с того? Зато аффирмация кылып атам, визуализация кылып атам, зато каалап атам, тилеп атам, ниет койдум, бүттү.
То есть я хочу в туалет, и туалетке баргым келип атат, туалетке барайын. Но вы не идете в туалет. Туалетке бараңар келип атат конкретно, но барбай элесиңер. Ушундай сыяктуу эле да. Качан адамда реальный конкретный максат болгондо, когда он знает, куда идти, конечная цель болгондо, ал жүгүрөт. Бүт расписывает. Ошол эле учурда сиз туалеткаңыз келсе, неважно каякта жүрөсүз, чуркап жөнөйсүз, туурабы? Неважно. Тойдосузбу, кода тозуп атасызбы, там экзамен тапшырып атасызбы, неважно каяктасыз. Эч нерсе карабай туалетке жөнөйсүз. Чуркаган боюнча, туурабы? Издейсиз. Каякта туалет бар экен деп сурайсыз элден. Эже каякта туалет бар деп айтып койгулачы деп, туурабы? Максат койгондон точно ошондой болот да. Как будто ты хочешь в туалет. А сиздер, блин, туалетке баргым келет, эмне чыдап турайын, эмне 2-3 жыл чыдап турайын, барбай эле койдум, биякта каякта туалет бар эле. Мен киргизмек беле. Туалет 10 сом турат экен, барбай эле койчу, андан үйгө жетейин. Понимаете, как у вас? Ошентип жүрөсүңөр да? Ошентип коюп жүрөсүңөр. И ошол эле, курс 3000 сом турат экен, андан көрө чыдап турайынчы, как-нибудь получится. То же самое, курс, туалет 10 сом турат экен, элестет, 10 сомду коротуп, андан көрө 10 сомго барып бир, не знаю, эмне келет 10 сомго азыр. Бир чупа-чуп жеп алган, балама 2 чупа-чуп алып барам, 5 сомдук, же 1 сомдук бир чупа-чуп алып барган жакшы эмеспи? Я лучше потерплю. Понимаете? Акча эмнеге келет? Акча конкретный цельге келет. Но келгенде дагы ошол акчаны, акча келе элек, но нужно знать, как вы это потратите. То есть съешь слона по кусочкам дейт менде. Кыялдар, максаттар деген эки өзүнчө сабак бар, конкретно ошол жактан прям 100% айтып берген сиздерге. Акча эмнеге келет, ошону айтып берейин. Акча конкретно бир ишке келет. Элементарно. Бизнес ачайын деп атасыз дейли. Но вы не знаете, мне бизнес. Бизнесиңиз бар, думаете, вот мондай бизнес ачсамбы, что-то женский кийим сатсамбы, допустим, да? Ойлодуңуз. Анан спонсор чыгып калды, инвестор деп коет, Инвестор чыгып калды, сизге анан инвесторго барып айтып атасыз. Вот, мен женский кийим сатайын деп атам. Ушундай оюм бар, бизнесим бар, бизнес ачайын деген бизнесим, оюм бар. Мага жардам бербейсизби, акча бербейсизби десе, ал эмне дейт, сурайт. Так, бизнес планың барбы дейт. Ал сиз эмне дейсиз? Каяктан аренданы каяктан снимать этесиң? Каякта арендовать этесиң? Кайсы жакта тандадың? Площадь канча, баасы канча? Ичине эмнелерди коюш керек? Бутик болгондон кийин күзгү, там вешалка, бүт бары. Ошонун барбы? Потом поставщигиң барбы? Товарды каяктан ташыйсың? Кандай кылып аласың? Аны кандай кылып сатасың? Раскрутка кандай болот? Онлайн, офлайн, ошонун баарын сурайт, а сиз билбейм деп турасыз. Просто хочу бизнес и все. Иш чыгылса бизнес ачкым келет дейт. Эмнеге? Иш чыгылса акча табыш үчүн. Понимаете? Эмне дейт? Ошол инвестор жомогуңду башка бирөөнө урайт дейт. Бир тыйын бербейм дейт сага. И вот так жашоодо деле ошондой. Пока сиз конкретно цель койбосоңуз, конкретно бүт баарын ине жүйүнө чейин пландап чыкпасаңыз, сизде эч нерсе болбойт. Сизге эч кандай акча келбейт. И все. Потому что акча идеяга келет, акча конкретный максатка келет. Максат койдуңузбу, ошого аракет кыласыз. Анан бияктан эме деп атышат да, күнүмдүктөн артпай атат деп. Күнүмдүк там акча чогултуп атам, бирок азыраак чоңоюп атат. Мага личка жазбаңыздар. Азыраак чогулуп атат. Артпай атат, айдан айга там расход болуп кетип атат деп. Сиз туалетке чуркап барып таппай издеп, жакшы эле аракет кылыңыз туалетке жетейин деп. Бирок туалет что-то жок окшойт, бияктан таппайт окшойм деп шымыңызга коюп койдуңуз, мындай айтканда, понимаете, как это выглядит со стороны. По-любому туалет таппайт экен. Жетпей калдым, эмне кылайын? Чыдабай калсам эмне кылайын? Уж что поделаешь? Ошентесизби? Вот ай сайын ашпай атат деген нерсе да. Ашпай атсам эмне кылайын? Чыдабасам эмне кылайын? Коюп койдум и все. Что скажете? Эмне кыл дейсиңер? Понимаете, какое у вас отношение ушел максатка? Как бы это смешно не звучало, да? Но реально так и происходит. И все. Андан дагы жаманы, ал еще бул чет эле, то, что дальше идет. Адам алып баштайт да, вот акча жок, Кыргызстанда акча тапканга болбойт. Жаңы эле ошо кайнежем айтып атат, Россиядан келди 2 жыл иштеп. Ой, Кыргызстанга келсем бүт баары серый, жашагым келбейт, келген эмес, ушундай жашоодо жашагым келген эмес. Там вообще
Бияқта акча тапканга болбойт, так надоело. Келгенде бир канча болду? 1 ай болду го. Биз бияка келгенибизге 1 ай болду, ага да 1 ай болду. Дейт да, я говорю. Жолдошум айтпай койду, мен бер жактан күлдүм да. Ой эже дедим, это у вас моякта дедим. Сиз аяктан 50 миң, 60 миң айына таап атасызбы? Мен бияктан айына 100 миң, 150 миң таап атам. Сиздей болуп 12 саат иштеген жокмун деп айткым келди да. Таап атам, үйдө эле отурам. Хотя мына 2 бала менен тентелеп арга жакта жүрөм, но таап атам го. Это от человека зависит деген адам жок да. Лучше ошол жакта эле бияка келип алып, кыйналып, бияка келди, квартирага чыкты. Баягы эле жашоо, все сначала начинается. Эч нерсе өзгөргөн жок. Эч нерсе өзгөргөн жок. Конкретно ничего. Ал жакта финансовый грамотность болгон эмес. Мен убагында айткан нерсени укпай коюшкан. Ладно дегем, өзүңөрдүн жашооңор деп келишпей. Мына азыр кыйналып атышат. Үй алгандан конкретно кыйналып атышат. Мен ошол мезгилде какшангам. Айланайындар. 2 жыл мурун доллар канча эле бир 70 болчу, азыр 85 чыкты. Акчаңарды доллар менен кармагыла. Чогултуп атасыңарбы, долларга алмаштыргыла. Жөн койбогула акчаны, үйгө катпагыла, уж тем более дегем да. В общем үйгө катпагыла. Давайте хотя бы банкка депозитке болсо дагы салып койгула десем, жок, рубль деген 2 сом болуп кетет экен. Мен рубль менен кармайм. Ошентип чогултабыз деп. Кыргызстанга келди, 2 жыл ичинде рубль ошол эле местосунда турат. Эч бир жылган жок. А доллар өсүп кетти 70-тен 85-ке. И соответственно квартира өсүп кетти. И 2 жыл иштегени нипочем. Өзү тапкан акчасы азыр ошол учурда ушул бага алам деген баасы азыр ошондон бир 20-30% өсүп кетти, ала албай атат. И все. Вот вам результат. То есть финансовая грамотность тоже нужна. И бүт бара моякта башыңарды иштеткиле, мээңерди установкаңарды өзгөрткүлө деген адам жок да. И көпчүлүгү деле ошентет да. Вот Кыргызстанда акча жок, бияктан иштесе болбойт. Тигил, бул, 5-10, ана жумуш жок болот, сен эмне кылалы, антип атсам мынтели. То есть жертвага түшүп кеткен адамдар да. Ал эле вот мамлекет күнөөлүү. Президентти кетиришти, ладно, экинчиси келди. Эми бул президент келди, бул деле кыйратпайт, баягы эле баягы. Биз тигини күтсөк, муну күтсөк. Ожидание, да, везде ожидание. Күтүп жашайсыңар бирөө жарандан. Качан бир волшебник келип мен жашоомду өзгөртө кетти деп. Качан келип ушу мага мына мондай болот деп бүт баарын бир айтып койсо, мен жашоом бүт өзгөрүп кетет, мен шикарно жашап калам деп. В ожидании живете, всегда күтүп жашайсыңар. Есть такое, кимде бар ошол? Мына могул күн келет, мондай ситуация болот, мен ушуну табам, анан жашоом өзгөрөт. Вот мен өзүмдүн квартирама көчөм, же болбосо өзүм машина алам, и все у меня будет свобода. Вообще будет круто. Вот бизнес ачам, баары жакшы болуп кетет. Кимде ошондой ожидание бар, ким ошентип күтүп жашайт. В ожидании. Качан ошол ситуация ошондой болгондо менде баары жакшы болот. Барбы ошондой? Вот, бар. Либо еще, вот Айгерим сабап атат, качан мага мондай фишкаларын, техникаларын айта коет. Канткене мен бизнес ачам мына. Эмеле айтып атат мына. Канткене мен бизнес ача коем, канткене мен акча табай коем. Канткене мен үйдө проблемаларымды чече коем. Понимаете? Вот. Баламды садикке берем, потом иштейм. Вот, акчамды кийинем деп күтөм. Ожидание, понимаете? Мы живем в ожидании. И ошентип өмүрүбүз өтүп кетет да. Видите? А вот в моменте күтө беребиз ошол нерсени. Мы ждем, но для этого сами ничего не делаем. Эч нерсе кылбай элебиз. Вообще кыймылдабай элебиз ошого. Күтүп отурабыз бирөөнү, кого-то там. Качан келип мен жашоомду өзгөртөт, качан келип мага бир чемодан акча берет, бир мешок акча берет, мен вот я тогда заживу, вот мен ошондо жашайм деп. Вот тоже ожидание. Курска жазылсак эле супер болобу. Ожидание тоже. Ошол нерсени айтып келаткам силерге. Вот Айгеримдин курсуна жазыла калсам эле, все, мен жашоом өзгөрүп кетет, мен акча таап баштайм. Понимаете? Ожидание. Хотя вы ожидаете ошол нерсени күтүп атасыңар, но в то же время не верите. Ишенбейсиңер. Күтөсүңөр да, бирөө келип качан мен жашоомду өзгөртөт экен, качан келип мага сонун жумуш предлагать этет экен,
качан бирөө келип мага еще дагы бир нерсе дейт экен, качан бир сонун бир нерсе болуп кетет экен, мен иштеп баштайт экенмин, но при этом ошол эле учурда сиздер эмне кылганды билбейсиздер, ошого ишенбейсиздер. Почему? Сабактын биринчи күнүндө айткам, марафон биринчи күнүндө белек алып баштайсыздар деп. И тут спросили, мне курска качысам эле белек алып баштаймбы? Ожидаете. Айгерим курсуна барсам эле ошентип мен да акча таап баштаймынбы? Нет, конечно, таап баштабайсыңар. Почему? Потому что сиз ошентип күтүп жашай бересиз. Качан мага Айгерим волшебный пилюляны берет, качан менин колума волшебный палочканы карматат депчи, вот ошондо башталат деп. А другие просто берут и делают. Они понимают, так, мага ушул нерсе керек. Вот, аракет керек. Ушул курска жазылдым, акча төлөдүм, значит, ушундан результат алышым керек. Так, эмне тапшырма берди? Тапшырманы аткарам. Суроом болду, кураторго жазам, добивая группага жазам. Везде мондай болуп атат, эмне кылабыз, тиңдей кылабыз, что надо делать, эмне кылыш керек, кака жылыш керек. И вот таким образом все идет. Декретте отургандар, я вам биринчи күнү эле качап келдим. Жоопкерчиликти өзүңөр алгыла. Окей, хорошо, мындай кылалы. Допустим, азыр күйөөңөр акча таап атат. Супер. Эртеңки күнү күйөөңүз иштебей отуруп калса, сиз эмне кыласыз? У меня вот такое было. Күйөөм иштеп аткан, 15 миң табат. Все нормально вроде. Квартираңа жетип атат, продуктуңа жетип атат, там подгузник анын жетип атат. Жалаяк жуучумун отуруп алып, памперсти сийгенден кийин толуп калат го, ортосун тазалап, жалаяк салып, это тоже у меня было. Ошол нерсенин баарын кылчумун. Но вдруг в один момент жолдошум иштебей калды, операция болуп жатып калды. Все, доход жок. Квартираны төлөш керек, продуктуну алыш керек. Надо что-то делать. Качан адамга именно ошондой ситуация башта келгенде анан кыймылдап баштайт да, до этого он вообще не думает. И адамдар ошого көнүп калган, качан кыйынчылык болгондо анан башка түшсө байтал жорго деген болуп, анан ошон кыймылдап баштайт да, что-то начинает делать. А почему ошол нерсени заранее ойлонбойсуңар? Заранее кылбайсыңар. Менде мисалы ойдо жок жерден эле мисалы биринчисинде жолдошум жумушта иштеп атып эле, башка жакта жаңы үйлөнгөн кезде мен жалгыз иштеп калгам. 6 миң зарплата менен 3 миң квартира төлөйбүз, 3 миңден жашачубуз. Жолдошум жумуштан чыкты, Кара Алтыда иштейт эле ал кезде. Менде аябай бир ушундай ситуация болгон, ошо жаңы үйлөнгөн кезде аябай кыйналганбыз. Мен ооба, эч ким кабыл албай атат. Мен какшанган нерсени кабыл албай атасыздар. Эмне кылыш керек? Көрүнөр, волшебный палочка күтүп атасыңар. Волшебный пилюля күтүп атасыңар дагы эле. Анан эмне кылыш керек? Сабактын баарын кайра башынан көрүп чыгыш керек. Мындай болуп калды. Мен Кара Алтыга барбайм дедим. Ал кезде контрактник военный болуп иштейт эле жолдош. Мен Кара Алтыга барбайм, мен Бишкекте калам дедим. Мен магистратурам бар. Бир жума издеп атып мектеп таптым. Үйлөнгөндөн кийин сразу эле боюмда болуп калды. Мектепте иштеп жүрдүм, угроза болдум. Вообще токсикоз страшный болот элем. Мектепке бир эле троллейбус менен барып келет элем. Аным кетип калса, все, сабакка кечиктим. Эртең мененки 8-де сабагыма кечип калат элем. Ошентип иштеп жүрдүм. Аягында марттын башында гинекологко бардым дагы, давай мени 30 неделя, ничего не знаю, 30 неделя жазып бересиң, болбосо 27-28 неделя болчумун. Мен каникулга чейин еще 3 жума чыдабайм, давай мага жазып бер, мен декретке чыгам деп туруп, 1-мартта декретке чыгып кеткем. Я ничего не знаю. Чейректи өзүңөр чыгарып алгыла деп туруп, декретке чыгып кеткем. Мне уже надоело деп. Шылса эле бирдеме болду. Ал кезде еще старший класстарда алчумун, шылса проблемный болчу да. Проблемный эле, укпай эле, бир нерсе эле шылса эле каша болчу. И тем более мага мектептин программасы вообще жакпайт эле. Китеп менен сабак окучу эмесмин. Как хочу так эле өтө берчүмүн. Потому что өзүмдүн программам бар болчу, курста өтүп жүргөн кезде, окуп жүргөн кезде ошо программа салып көбүнчөсүндө сабак өтөт элем да. Күндө план жазмай, вот это все, в общем, тажап кеттим да реально. И ортодон каникул болот 1 ай. Ортодон мен еще окууга кетип калам, ошонун өзүндө. Мен билбейм, ашып кетсе толук бир 2-3 ай эле иштесем керек мектепте. Мен настолько это надоело, кетип калдым. И жолдошум декабрда операция болду, аппендицит болду. Мен англис тил мугалиммин өзүм. Анан элестетиңиздер, декабрда аппендицит болуп операция болду. Ноябрда жумуштан чыгып калды. Жумуш издейин десе, опыт керек, тил билиш керек. Жолдошум орусча билбейт эле. Тил билиш керек, тигил бул высшее образование деди. Жолдошумда высшее образование жок. Ушундай ситуация болду да. Анан
6000ге жашайбыз. 6000 зарплатам, 3000 квартплата беребиз. Потом суу, свет, аны муну 500 сом, 1000 сом тереги чыгат. Күндө жумушка барып келмей, анан продукттың все. Анан кичинекей эле бир эме. Ооба. Кичинекей бир комната, терезеси да жок болчу комната үйүбүздүн. Ошентип жашадык. Андан кийин мен мартта ничего не знаю деп туруп чыгып кеттим декретке. Все, мен жатамын үйдө деп. Үйдө доход жок калдык. Жолдошум аппендицит болду декабрь айында. Январдан баштап жөө кыдырат эле. Бишкекти бүт жөө айланат эле. Кыштын күнүндө после операции, потому что жолго акча куротпойт эле да. Вот настолько финанс ошого жетип калган. Жолго акча куротпойм, лучше мен жөө басам. Жөө басып жумуш издейм деп. Ошондо сетевой деген баарына барып келген. Тяньши там ошол жерде чыгып аткан. Толтура сетевойго барган. Каждый вторник күнү работа немени алып отурат эле. Газетаны алып работада отурат эле. Ал кезде Лалафо, там Инстаграм анчалык эмес болчу да, мындай. Анчалык өнүккөн эмес болчу. Жалаң эле газета менен чалып алып барып ушинтип эле жүрчү. Жөө басат. После операции еще. Анан мартта мен декретке чыгып алдым. Все, ничего не знаю деп. Бир жумадан кийин жолдошум жумуш тапты. Үтүккө тапты, ишалса күн иштейт, түн иштейт, нерсе болуп ишалса. Анан эле аюуга кирип кетти, грузчик болуп иштеп кирип кеткен ошол жака. И ошондук мен эмне кылдым? Төрөдүм, декретте отурдум. Анан экинчи балам, биринчи кызымды ошентип операция алып барып келдик. Дагы деле үйдө отурам, иштебейм. Мындай кылат элем мен. Өзүңүздө кандай кесибиңиз бар? Барды кесибиңиз. Мен сабак берет элем, кошуналарым бар эле, английскийди билем. Методикасын билем, методикам аябай жеңил эле. Анан кошуна студенттерди чакырып алып сабак өтөт элем. Кызым ыйлак, 3 айында колумда түшпөйт эле вообще. Улуу кызым. Кошуналарга 1 саат карматып коем. Ошентип өтүп жүрдүм. Андан кийин өзүм жаныма алып алып, бир колумда 4 айлык баланы көтөрүп жүрөм, бир колумда сабак өтүп атам. Кухняда отуруп эле, столдун үстүндө, чай ичкен столдун үстүндө сабак өтөт элем. Ошентип памперстерине анын мунусуна кененирээк жетип калды. Уже жалаяк дегенди унуттум. Кызым 4-5 айга келгенде жалаяк чогулуп баягы памперстин ичин тазалабай калдым. О, классно деп. Андан кийин эмне кылдым? Андан кийин ошол кезде дистанционный жолдошум тапшырып койгон эле окууга. Онлайн окууларды бүтүрүп баштадым. Дистанционно жана сессия тапшырат го. Отуруп сессия менен отурат элем. Кызым 5 ай болуп калган кезде кышкы сессияны, жазгы сессияны жабат элем. Бир студенттикин мен 3000ге көптүрчүмүн. А көрсө мага ошол биринчи курстан заочниктердин куратору өзү 7000 сом алат экен эле студенттерден. А мен мага 4000 берейин десе, мен 1000 сизге калсын деп дагы 1000 берип коюп турдум дагы. Анан ошо мен 3000 алчумун. И ошол кезде өзүм контракт, магистратурага контрактка тапшырып алгам, 30.000 төлөйт элем. Заочный окут элем. Жолдошум да контракты 25.000 болчу, заочный 55.000 контракт кийинкибиз. Анан ошо мен контрактты жабабыз, шылсамонтуп чабыштырабыз. Заочный окууга барам. Окууну бүтүрөм, акча бербейт элек. Заочниктер болуп эле жүрөт элек, бала менен монтип бакырып өкүрүп, апам келет, кайненем келет, кайнэжем келет, ошолса кемиси келсе баланы карматып коем, университетке барабыз кыштын күнүндө. Барып окуйм сабактарымды магистратурада. Канча 3-4 пара болот, 2-3 саат отурам, чыгам, эмизем, кайра кирем, в общем, ушинтип атып аябай кыйналганбыз да. Анан кызым пароккени билим калды, анан ошол боюнча үйдө кайдагы акча, мисалы жолдошумдун ошол кезде помощник болуп көтөрүлгөндөгү айлыгы 15.000 болгон максимум. Максимум 15.000 болгон. 15.000 алат эле, 3.000 квартира, кайра эле башка квартира көчкөнбүз уже ал жакта. Коммуналка тигил бул, в общем, акшпайт да шылса. Тем более аванс кылып берет, анан бөлүп берет, бирдеме болот эле, жок калат эле. Ал кезде өзүм эч нерсе ара көрбөйт элем, лишний кийим алмай жок. Кызыма ошо зарплата алганда эле бир айда бир жолу бир оюнчук алып берчүбүз, ашып кетсе бир 200-300 сомго. Бүт бары, в общем, ченелүү да. Тияктан иштеп, бияктан иштеп аракет кылганым ошол эле кызымдын памперсине, андан кийин кашасына, майда чүйдөлөрүнө кетет эле. Анан обязательно эме төлөш керек болчу, контракт төлөш керек болчу, потому что жылына 55.000 төлөш керек. Ошол кезде кыйын болчу, 15.000 айлык менен 55.000 чогултуш деле кыйын болчу. Ошентип иштеп баштадым аябай кыйын кезде. Андан кийин жолдошум иштеп, биз биринчи жолу операцияга келдик. Мен 2015 бүткөм университетте. Биринчи жолу Киевке операцияга келдик. Ошол кезде бүгүн стористерде көрсөттүм, бирок ал уже стористерди карасаңыздар, по-моему, ал уже экинчиси болуп калды окшойт. Келип кызымды операция кылып кеттик. Кеткенден кийин, бир айдан кийин жолдошум спайка менен больницага түшүп калды. Ичи карны спайк болуп кетиптир. Спайк болуп чыкты. Больницадан чыкты. Андан кийин айттым, все, иштебей эле кой дедим. 15.000 рахмат, шүгүр, кереги жок, рахмат. Потому что спайканыкы опасный экен да, дальше болуп кетсе ал
ашказан ичинин баарын алып салат экен да. Анан адам андан сетка менен көп деле жашабайт экен. Мага андай күйөөнүн кереги жок дедим. Мага ден соолугум үчүн нормальный күйөө, ушун нормальный керек дедим. Ал менен бир шок болуп отурсам, УЗИге барып, УЗИге түшүп эми где-то бир ай боюнда болуп калган окшойт, барып көрөйүнчү деп барсам, 4 ай боюнда бар экен. Мен аны билбейм. Мен аны билбей, бияка больницада жүрүп, нерв болуп, стресс болуп, рентгенге кирип, кызым менен жүрө берем. Боюмда экенин билген эмесмин. Просто толуп кеттим деп койгом да. Көңүл бурган эмесмин. 4 айында балам боюнда экенин билгем. И ошондо отуруп алып иштейт элек. Жолдошум экөөбүз иштебеген иши калган эмес. Ноутбук алып, ошол кезде ноутбук алып, анан 2 ноутбук менен экөөбүз иштейт элек. Мындайлар бар болчу. Тил билем да, англис тил билем. Анан жумуш издесем, что-то бир переводчик деп чыгып калды. Анан вебкам модельдер, украинкалар, именно украинкалар, модель кыздар видеого түшүп беришет экен, как будто жазышып аткансып, тигиндей мындай болгонсуп түшүп беришет экен видеого. Анан сен ошо иностранецтер менен, американецтер менен сүйлөшөт экенсиң. То есть модельдердин атынан сүйлөшөт экенсиң да. Алар менен сүйлөшөсүң, болбосо жактан видеоңду көрсөтчү десе, камераны иштетип койсуң да. И түнү менен элестеткиле, эми сайт знакомств. Анан канча эме болгон сайын, ким менен канчалык көбүрөөк сүйлөшкөн сайын, компания сага ошо агентство акча төлөп берет. Тиги американецтин чөнтөгүнөн кетет да. Анан канча бир процентин биз алабыз. Жолдошум экөөбүз ошентип иштедик. Жолдошум түнү менен жазат. Предложение тиге шумдук эми. Өзүнчө эле бир система болчу. Анан 1,5 жооп берип калса мени ойготот. Иш кылса күнү түнү ошентип иштегенбиз да. Ошентип башталган баардык нерсенин баардыгы. Анан жайында кайра барып кайра ошол жолдошум иштейт, мен иштейм, иш кылса экөөбүз жайында көлгө кетип калат элек, көлдөн иштейт. Мен аяктан кичинекей балдарды алып окутам. Жолдошум зонтик сатат, жээкте арендага берип. Ошентип жүрүп анан курстарды үйрөнүп баштадым. Инстаграмга көрүп кирип баштап, что бул эмне экен, эмне курс экен деп ошол жактан анан кызыгып, что бир нерселерди желание жөнүндө, максаттар жөнүндө билип баштадым да. Анан ошондон баштап, что-то здесь интересное деп казып баштап акыры фабриликке келдим. Фабриликке келгенде ошол жактан конкретно үйрөндүм. Аффирмация, визуализация, максат коюу, ошол нерселерди вообще билбейт элем. Ноль элем. Фабриликтен өскөнмүн, действительно. Ошол жактан менден кичүү Айгерим деген кыз бар. Ошол кыз үйрөткөн да мага өтө көп нерсени. Сабак өтөрөт эле, группаны ачып эле сетевойдо. Фабриликтин обучениясы аябай күчтүү да. Сабак өтөрөт эле, угат элем бүт баарын. Делать же нечего, үйдө турам да кечке. Ар кайсы жерде жолдошум подработкада жүрөт, бир нерсе кылат. Мен онлайн бир нерсе кылып аракет кылам, иш кылса кылбаган ишибиз калган эмес. Английский өтөм, английскийди онлайн өтүп баштадым, андан кийин. В общем, ушинтип баштаганмын. Декретте отырган эле мен жактан бияктан баштаганмын. Но когда я узнала ушул нерсенин баарын жашоонун башкача жашаса болорун, я уже начала копать. Ошону издеп баштадым. Мен баштаганым ошондо 2018. Андан кийин бир курс өткөндөн кийин өзүмдүн курсумду ачтым. 10 күндүк 500 сомго бир айлык курс кылып ачтым, аны өттүм. Азыр аны көрсөңөр еще ал вообще совсем башка Айгерим да. Ошентип баштап отуруп, мына азыркы деңгээлге жеттим. То есть эмне кылдым? Мен ошондо түшүндүм. Эгерде мен азыр билимимди акча салсам, мен өсөт экенмин, салбасам өспөйт экенмин. Реально ушундай болот эле да. Курста окусам, бир нерсени үйрөнсөм, кылып баштайт элем. Ал нерсе жок, наоборот артка кетет элем да. Конкретно артка кетет элем, потому что знания жетишпейт эле да. Билимим жетишпейт эле. Эмне кылыш керек? Дальше каяка кетиш керек? Инстаграмды полностью казып чыктым. Ошол кезде Гуглду полностью казып чыктым. Онлайн работа, удаленная работа десең, тиги жок Бүйдүшекей эмес, Жайлөкеева. Таластык. Таласт офиси бар. Тиги бул деп эле толтурап жумуштар чыгат эле. Кирсең эле кайдагы бир эме, мынча акча сал, анан казино, анан эмне балекет, ушундай да, алданмай жумуштарда жалаң элечи. Же болбосо дагы башка сетевой. Шыгылса ушундай болчу да. YouTube'ду касып чыктым. Онлайн жумуш. В общем, кылбаганым калган жок да, но эч жерден информация таппай койдум. Кантип акча табыш керектигин вообще таппай койдум эч нерсе. Анан улам сбор болот, улам балдарым ооруйт, улам бияка келем, ошентип отуруп, акыр аягы былтыр 1 жыл мурун күндөлүгүм чыкты, потому что мен уже өзгөрүп баштадым, бир нерселер кылып баштадым. Асель Сыдыкованын көчө наставниктерди сурагансыздар, ошол жөнүндө айта кетейин. Асель Сыдыкованын «Миссия на миллион» деген курсуна катышканмын. Анын курсу $400 турабы, по-моему. Ага дагы 1 жыл дегенде келгем. Башында $400 дегенде чалкаман кеткем. Ой, нет, мен андай акчам жок. Бычоо, мен ай сайындан чакта таппаймын депчи. Ага катыштым. Кайсы кимди өттүм? Еще Лебедева деген бар Инстаграмда. Ошонун курстарын өттүм, блогерство боюнча өттүм, личный границы боюнча өттүм, богатство на чистотусун өттүм. В общем, болгон курстардын баарын өтүп чыккам, аныкын полностью.
Кого еще прошла? Платный, именно платный курстардан. Дагы кайсы спикерлерди өттүм? Тони Роббинстин бир онлайн эмесин өттүм. Качан? Былтыр го дейм. Карантинде, как раз карантинде онлайн бир эмеси болгон. Записи болгон. Анысын өттүм. Ишилсе ушинтип эле карантинде окуп баштадым. И мурун доход, например, 15 миң, 20 миң, ушундай тапсак, карантин отуруп калдык да, март айы, апрель, марттын айында карантинге отурдукпу, апрель вообще үйдөн чыккан жокмун, мурун тытынып иштеп атып, күндөлүк сатып, тигинтип атып, айына бир 20-25 миң чыгарат элек да. Ал карантинде отурганда не знаю, как получилось, не болду билбейм, но ошо курстарды параллельно апрель айында 4 курс өттүм. Самара Кеңешин өткөнмүн, бир жолу өткөнмүн. Потом повтор болуп да бир жолу өттүм. Апама сатып бердим жакында, күзүндө го дейм. Ошол боюнча өткөн жокмун. Самарженде өткөм сабагым. Потому что аны фабриликтен билет элем, аны качан өттүм эле. Аны жай айларында өткөм, еще давно. 2018 жайында өтсөм керек эле, по-моему. Эң биринчи жолу ошондо өттүм эле, ошондо өткөм. Анан бир ай үйдө тынбай калгам да, реально балдарым каралбай калган. Ачка балам сина жеп калыптыр көрсө. Нем деп ал кезде баспайт эле. 1,5 жашка чыгып калган кези болчу. Былтыр ушул мезгилде да. Жолдошум экөөбүз кетебиз, күндөлүк сатабыз. Кызым телефондон чыкпай калган болчу, ютубту көрөт эле, жалаң ютуб көрөт эле. Балам стенаны чукуп жеп калыптыр болчу. Үйдө карап турган кыз бар болчу, но ал деле өзү жаш кыз болчу, үйдүбүздө жашаган кыз. Анан үйгө деле тамак аш деле алып келбей эле шылса эле бирдеме эле жүрүп турбуз да. Кийин ошол нерсеге аябай ызаланып, аябай жаман болдум да, ушунча акчанын аркасынан түшүп алып, кылган результатым ушул болчу. Балам апарык, курсак ачка, түнү менен туруп алып, жок, ал кезде вип жок болчу, ал кезде интенсив эле болчу. Випти кийин эле чыкты. Түнү менен йогурт жеп чыгат эле да баламчы. Анан апам келип, мунун вообще ачка калыптыр го балдарың деп бир жума карашып кетти. Ал кезде эмне болуп баштады? Түнү менен биокефирге өттү. Көрсө курсак ачып эле, түнү менен ойгонуп эле тамак сурай беришкен. Күндүз кечке печенье жеп жүрүшөт, нан жешет, бүттү. Башка эч нерсе жебейт. Таттуу жеп койуп жүрө берет эле да балдарым. Ошону деле мен көңүл бурбаптырмын да, настолько кой балам ушу операциясына акча чогултуш керек деп ушунча жүрүп алган экенмин. Жүрүп бериптирмин да. Ошончо ошого баш шоту менен кирип кеттирмин да, балдарым каралбай калган. Кийин жолдошум экөөбүз эстеп алып, дейбиз да, стена эле жеп калгандан таң калып калгам. Буга эмне витамин жечпейби деп коем. Чөп происходит депчи, бир жыл мурунку эле нерсе. Көрсө нем деп ошону тамак деп жаптыр, элестетиңиздер, балам ачка калыптыр. Жумуш деп жүрө берип, мен ошо балдарды карабай калгам. Анан бир жолу бизде бир группа бар да, обзор, фабриликтин обзор продукциялары деп киргизсем, баламдын тырмагы өсүп калыптыр, анан ичи аябай кирдеп калыптыр да. Анан ошондо мага бир эже жазган да, алдыгыны өзүң боенуп жасанып жүрөсүң, жок, жасанбай эле болчу, но өзүң жапжакшына коюп турасың, балаңдын элементарно тырмагын алып койбойсуңбу дегенде, ошондо аябай ыза болгом да. Сенин ишиң канча, мен темселеп иштеп жүрөм, ушу баламда багыш үчүн тигил бул депчи. Азыр ошол же менен аябай жакшы отношениядабыз да. Жакшы эметип тил табышып кеттик да. Кийин ошентип жазгам да, ошончо мага обидно болгон ошол сөзүнө, действительно каралбай калган балдарым. Парк болуп калышкан вообще. Анан январь, февраль ошентип тытындымбы, март тытындымбы, жолдошум үчөөбүз тең экөөбүз тытындыкпы. Резко карантин болду, карантинге отуруп калдык. 15 миң, 20 миң тапкан. Ошол кезде табат элек ишилса, жактан бияктан билбейм, бир деме кылып эле табат элек да. Жолдошум экөөбүз күндөлүк таратат элек, ал кезде башка күндөлүктөр болчу, доставка кылчубуз, таратчубуз, ишчибиз ушундай эле жашоо болчу да. Качал күндөлүктүн бир сомуна тийбейт болчубуз, балама чогултуп аткан акча болчу да. Ошентип атып канча бир 1000-2 миң доллар чогулттукпу. В общем, өзүнүн салган акчасы чыгаргандан кийин бир 1000 доллар чогултса керек, ашып кетсе. Жумуш деп жүргөндө мен эч нерсе тапкан жокмун. Я вам точно скажу, эч нерсе тапкан жокмун. Үйдө отуруп калдым. Карантин болду. Эч жака чыкпай калдык. Өлүп кетти деп туруп чачымды алдырдым ошол моментте. Шаардын чекесинде жашайт элек, эч жака чыга албайт элек да. Ооба. Ошол мен болчумун ошол кезде. Балам операциясына күндөлүк сатып чогулуп жүргөн кезибиз ошол мезгил болчу. Бирок күндөлүктүн акчасына тийбейт элек, потому что акчасын карыз алабыз да, биринчи вложение кылган акчаны, аны чыгарыш керек 28ден азыр. Аны чыгарыш керек, ага тытындык, анан эми чыккан акчадан кийин калган чогултуш керек, ага тытындык ишилсе ушундай болчу да. Ошол кезде фабриликтеги Дарья Батырханова, Самара Кеңешова, Мирлан Батырханов бардыгы бриллианттар командасы аябай жардам беришкен, күндөлүктөрдү аябай сатып беришкен. Фабрилик действительно конкретно көтөрүп кеткен ошол кезде. Анан карантинге отуруп калдым. Анан карантинге отурганда эми
мындай эле да, мен акчаны чогулта бермей жайым бар да, мурун колдонгонду билишмесин да, просто чогултуп кое берчүмүн. И жайында, ошо жайында как раз ошол былтыр 2019 жок, 2019 жай экен. Ооба, 2019 жай. Бул былтыркы эмес, мурдагы жылкы окуя экен, потому что былтыркы кыш кандай болду? Көрсөм унутуп да калдым. Гүлзат Мамытбек менен иштешкенбиз. Гүлзат Мамытбек менен иштешип, курстарын саткан, английский курсун саткан. Ошону алып алып мен өзүм көлдө турам. Биякта Дүйшекеева Айгерим деген бар. Алга жаздым. Айгерим мага срочно давай ушуну бер, Гүлзат Мамытбектин эмесин алып бер. Барып договор түзүп келчи, мен ошону сатайын, английский курсун давай ошол эмелерге саталы дедим. Фабриктегилерге саталды. Аны сатып баштадым. Ошондон бир канча, бир 500 евро где-то. $500 беле. Короче, ушундай тапкам да, конкретно тапканмын, жакшы эле. Тоже аны дагы кайрымдуулукка деп чогултуп, но аяктан расход болгон чылсыз чогулуп аягында. Но английский курсту сатканмын, ошентип 50-50 иштечи элек. Получается, курс бир жылга 500 сом турса, 250 сом Гүлзат Мамытбек алчу, 250 сом мен алчумун. Вообще круто сатканбыз да, промокоддорду берип, ким колдонуп калган болсо билет. Ошону сатып жакшы акча тапканмын. Анан ал 1000 сомго көтөрүлдү. 1000 сомго көтөрүлгөндө тоже 50-50. 500 сом мен алат элем, 500 сом ага түшөт эле. Ошентип саттым, где-то бир ай саттым окшойт. Анан ошол акчаларды топтоп койгом да, кийин балама эме кылам деп. Анан карантинге отуруп калганда надо что-то делать. Не кылсам экен деп, анан миссия на миллионго со скидкой катышып калдым. Потом дагы курстар чыкты, блогерство боюнча аябай үйрөнгүм келди. Ал курска катыштым, ал блогерство боюнча курс где-то сом менен 10 000 сом болчу, ага катыштым. Миссия на миллионго со скидкой катышып калдым, тоже сетевиктерге деп. Ошол кезде 6 000 сом бирөө жазып калды, 6 000 сом болот давай деп. Хоп деп ага сразу катыштым. Богатство деген курсту, по-моему, 5 000ге сатып алдым беле. 5 000 рубль сом менен где-то бир 6 000 сом терге чыгат. Аны сатып алдым. Анан 4-нчү курста бир курс бар болчу, не помню уже. Кимдин курсун өттүм эле. То есть 4 курсту параллельно өттүм. Апрель айы. Үйдө турам, карантинде. Кулинарный шедевр немелерим чыгып баштады. Балдарга тамак жасап берем, аны жасайм, муну жасайм, күндүз кеч үйдөмүн да. Анан балдарым наоборот толуп баштады, внимание берип баштадык. Жолдошум экөөбүз төртөөбүз эле калдык да. Шаардын чекесине жашайбыз, эч жака чыга албайбыз. Күн жылган кезде пикникке чыгып баштадык. Пикник дегенде эмеден келатканда, аэропорттон келаткандагы эле жолдо турабыз да. Дача семерка деген. Ошол жакта турат элек. Анан жолдун ар жагы эле мындай чөп да. Ошол жака отуруп алат элек пикникке деп ошол жака барчубуз. Жакшы, Асель жакындайсыз. Азыр Фабрилитте команда курбаймын. Команда курбай элем. Ошол жака барат элек. Шылса жыргай берчүбүз да, өзүбүз менен өзүбүз. Бирок ошол моментте мен азыр ошо дептеримде үйдө калды. Доход расходду жазып баштаганмын. Ошол жылдан баштап карантин былтыр, жок, былтыр эле экен. Карантин былтыр болду да. Былтырдан баштап, январь айынан баштап прям мен доход расход жазып баштагам. Башына расходторум очоет эле, доходум кичинекей эле болуп калат эле. Анан эмеде карасам, апрель айын карасам, доходум 100 000ден ашып кетти. Айына 15-20 000 эле тапчумун. Я не знаю, как я это сделала. Билбейм кактан келген ал акча. Тигил бул болот эле. Күндөлүктүн акчасын вообще кошкон эмесмин дагы, потому что күндөлүктүн акчасын өзүнчө чогулчу. Изначально ал кайрымдуулукка деген, баламдын операциясына деген акча болчу. Азыр мына ошол акча менен бияка учуп келдик да, по сути, ошол акча менен жашап атабыз дегендей да. Бардыгына чакпаяна төлөпчү. Анан ошол моментте карантинде отурабыз, үйдөбүз, эч жака чыга албайбыз, но реально доход өскөн ошол моментте. Тиги постко чейин жолдошум басып барат эле, посттон өткөрбөйт да бери. Эме маршрутный лист жок, каяка баратасың депчи. Жолдошум постко чейин жол басып барат, аяка жол чейин эле 1,5 сааттык жол да. Күндөлүктөрдү көтөрүп барат, ошол жактан күндөлүктөрдү алып кетишет эл. Ошентип карантинде дагы күндөлүк сатчубуз, анан карта желаний сатчубуз, үйдө турган карталарыбыз тоголуп калган болчу. Карта желаний ойлоп таап, январь айында аны да сатып баштаганбыз. Аным да үйдө көп чыгарып алып үйгө алып койгон элем да. Аным өтүп баштады, аны сатып баштадым. Ал кезде курсум деле жок болчу, по-моему. В общем, ушинтип эле жактан бияктан болот эле. Күндөлүктөн чыккар эле доход 100 000ден ашкан. То есть карантинде отуруп, сабак окуп атып, өнүгүп атып, мондай кылыш керек турбайбы деп. То есть мен мышлениени өзгөрткөм да. Акча табыш кыйын, акча тапкан невозможно, үйдө отуруп акча табыш болбойт, карантинде отуруп акча тапкан болбойт деген нерсенин бардыгын değiştirганмын дагы, все возможно деп туруп. Ошол моментте мен мышлениени өзгөрткөм. Эң биринчи меняйте мышление. И все. Бир ай ичинде мен доходумду 10 эсе көтөргөм ошол моментте. Обучениянын жардамы менен. Ошол кезде карантин болду, акча жок, отура берсем менде доход 0 болуп калмак. Отура бермекмин ошол боюнча. Но нет, наоборот, менде рост болгон, конкретный рост болгон. Ошол мезгилде өзүм да таң калып калгам.
ай ушундай да болобу депчи. Вот реально болгон ошондо дептерлеримден көрүп алып, андан кийин таң калгам, ай ушундай кылган турбайм оказывается. Значит, колуң келет турбайбы? И все. 9-да эле башталган. Ошон үчүн мен азыр ай сайын курстарга катышамын. Ай сайын кийим албасам дагы курска катышамын. И вот. Селе на курсы я вам посоветую большие деньги. Ошол жактан бүгүн 5 техника бердим. Акчаны проработка кылуу боюнча, мышлениени өзгөртүү боюнча. Потому что акчаны таба бересиңер, но эч нерсеге жетпейт. Тытына бересиңер. Азыр айтам ал боюнча. Но по сути все равно эч нерсе жетпейт, эч нерсе ала албайсыңар. Эмнеге? Анткени акчаны туура колдонгонду билбейсиңер, это первое. Да. Первое. Второе, акчанын мышлениесин билбейсиңер. То есть установкалар бар акчага болгон. Акча колдун кири, акча суу, акча колго турбайт, күнүмдүк жашоодон артпайт и 5-10. Ошон үчүн акчаңар кандай келди, ошондой жок болуп кетет. И все. И мындай нерсе бар да. Мага эмне жакпайт? Единственное, мен Саидмурод Давлатовдун эмесин китебин окуганда, «Я и деньги». Анан «Самый богатый человек в Вавилоне» окуганда айтат да, экономьте дейт да. Пока финансовый подушка пайда болмоюнча сизде экономдогула, кафеге барба, там тиге барба, той топурга барба, аны муну алба депчи. Но это работало раньше, ошондой болчу. Но сейчас это не работает. Мен айтпайм экономдогула деп, мен наоборот өзүңөр үчүн алгыла дейм. Почему? Потому что это есть мотивация. Бир нерсе жетпей жүрө берсеңиз, анан экономдоп, анан 20 жылдан кийин анан ошону аласызбы? Когда вам уже незачем болуп калганда. Оно вам зачем 20 жылдан кийин? Это уже не актуально. Не актуально. Поэтому мен ошол эмеге чейин, карантинге чейин кофейняда чай ичким келчү, элементарно кофе ичким келчү жолдошум экөөбүз кетебиз да, столовойлордо там пирожки жеп алып, самсы жеп алып, эчтен суу ичип алып кыштын күнүндө Ош базарынын тегерегиндеги столовойлорго кирип ошентип эле жүрө берчүбүз, доставка кылып коюп. Я тогда мечтала. Аны үйгө толком продукт ала алчу эмесмин ошол кезде. Ошол кезде аябай мечтать этчүмүн да, кененирээк продукт алып жесем экен депчи. Элементарно ошол кезде кайсы товар эмелер, продуктлар жазында кымбат го бүт элечи. Ошонун баарын. Анан балдарыма каалаган нерсесин алып берсем, у меня не было. Үйгө келип келатканда биокефир алчубуз стабильно. Печенье алчубуз, бүттү, бир 100-150 сомдо. Все. Карантинде биз вообще күнүнө 500 сом, 1000 сом уротуп калганбыз. То есть я себе на тот момент разрешила, эмне үчүн кетти? Биринчиси, мен обученияга катышып баштадым, мышлениени өзгөртүп баштадым. Так, мындай болбойт экен. Көп нерседен өзүмдү экономдо этип, антип эткем, мынтип эткем. Экинчиси, я просто себе разрешила. Акча төгүнүп калат деп корккон жокмун. Карантинде акчаны каяктан табам деп корккон жокмун. Күндө 500 сом, 1000 сом стабильно магазинге барабыз, стабильно сатып келебиз, кенен жашап калдык да. Ошондо таң калдым. Жаман жерге отабыз го депчи. Действительно кенен алып калганбыз. Но андан мен акчам азайып кеткен жок, наоборот көбөйдү, потому что я себе это разрешила. Курстарга катыштым ошол кезде. Ошо болгон $500 барын курска төлөгөм да. Как я помню, ошо $500 бүт курска коротком. Күйөөм айтып туруп эле, ооба норманы конкретно көтөргөм да. Я это хочу, значит, я это получу деп. И получается, мен аны эки кайра таап койдум да. Нет, не рассказала еще. Андан кийин карантин бүттү, все открылось. Бир күнү мага максимум курсум ошол кезде 10 000 сом болчу. Эң кымбат курсум 10 000 сом болчу. Это вау болгон да, мага 10 000 сомго курс алдым депчи. Анан май айында эме өтүп баштадым, марафон өтүп баштадым. Ошол YouTube каналымда бар, мен Айкерим Жайырбеков деп YouTubeга поискке кирсеңиздер, ошол жактан көрөсүздөр. 10 күндүк марафон баштап алгам. Бирок 10 күн эмес, где-то бир жумасын өткөм. Потому что интернет өтө слабый болуп берет эле үйдө. Вообще проблемный эле да интернет. Анан кийин карантинден кийин мен проводной интернет, я прям мечтала проводной интернет коюп үйгө Wi-Fi койсом экен депчи. Потому что бизден сеть жакшы тартпай эле, интернет жоголуп кетерет эле да, связь да жоголуп кетерет эле. Анан свет өчүп кала берет эле, шыгылса бир ушундай жашоо болчу да. Анан проводной интернетти мечтать этчүмүн да. Анан алдым дагы карантинден кийин проводной интернет койдурам мен дедим. Всё, мне это надо, керек мага, иштеп атам онлайн, мага керек дедим. Как раз ошол моментте 15 000 сомдук Акнеттики частный домдорго 15 000 сом да интернет койдурганычы. Акция болуп атат 6 000 сомдон деби. Давай хоп дедим. 3 айга бөлүп төлөйм деп. Ошондо 2 000 канча сомдон төлөп калдым айына. Ошону төлөдүк да, бөлүп төлөдүк. Ошону төлөп туруп
үйгө проводной интернет алып келип, аябай сүйүнгөм да. Неужели үйүмдө менин интернет бар, теперь беспробойно бүт баары иштейт депчи. Прям ушунча сүйүнгөм. Элементарный эле нерселер да, вроде как. Ошол кезде мечтать этчүмүн, стиральный машинам болсо деп, полуавтоматка жуучубуз да. Ошондо деле жолдошум жуйт эле, жок, мен жуйт элем, тегеретип коем, жолдошум чайкайт эле болсо. Ошол кезде эле ошондой болчу. Анан май айында ошентип 10 күндүк марафон баштадым, өтүп баштадым. Гифке катышып алган болбосо. Кимдин гифи эле? Айжамалдын гиви болчу. Айжамал Кабыловдун гивине катышып алам. Аяктан мага канча миң подписчик келди. Ошол кезде өзүмдүн 3000 подписчигим бар болчу. Ошол кезде мага келди где-то 9000 подписчик келди. И ошо карантинде дагы Анжеликанын 10 000 сомун утуп алгам. Карантинде ойнотуп, тапшырмаларын аткарып, Анжелика же мен ошол кезде таанышып калгам. 10 000 сом берген ошондо, өзү келе албай калып 10 000 сом отурган да. Вот таким образом 10 000 сомду жөн жерден эле я просто заработала. 5-6 тапшырмасы бар болчу, ошонусун аткарып эле койгом, и все. То есть деньги приходили легко и просто. Жөн жерден эле келип кала берчү. Тияктан бияктан эле келе берчү да. Тиги карыз келип калат. Илгерки забытый карыздар. Ушинтип эле келе берди эле да. Анан 10 күндүк марафон баштасам, мага личкага бир эже жазды. Айгерим, сен ушундай курстарың бар турбайбы? Мен ушундай по саморазвитию курстарым бар. Чогут бөлүү деп. Я сказала, нет, мен өзүм эле өтөм курстарын дедим, потому что жана алган билимимдин баарын чогултуп баштадым да, анан ошону элге берип баштадым да. Что активность көтөрүш керек, ошондой гифтен кийин мен ким экеним эл таанышы керек деп өтүп баштадым марафондорду. Анан ошондон кийин курстарым набирать этилип, ошондо жаңы биринчи поток деп баштагам, июнда баштагам курсумду, эң биринчи курсумду ошо карантин учурунда июнда баштагам. Биринчи поток, экинчи поток деп ошол кезде башталган. Азыр уже 11-чи потокко келдик. Ошол эче жазды, анан жок, өзүм эле курсумду өтө берейин өзүм эле дедим, эч кимди кошпойм деп. Мен ушундай эгоистмин да ал жагынанчы. Если я хочу сама, значит сама делаю. Башка бирөөнүн кереги жок да. Например, курсума кошпоймун да. Потому что балким экөөбүздүн принциптерибиз туура келбейт. Балким мен туура көргөн нерсени ал туура көрбөйт да. Поэтому спор болбосун, андай мындай болбосун деп кошкон эмесмин. Анан айтып калды, сен деген вот ушундай спикер экенсиң, коуч экенсиң, сен өзүң подсознанияң менен иштешиң керек. Ушундай мастер-кит деген программа бар деп калды. Я такая, мастер-китти уккам дедим. 3 года назад, когда кызым жаңы ооруп баштаган кезде, мне кто-то предложил, короче, кызыңыз ооруп экен, мына ошо мастер-кит деген программа бар. Ошо менен сиз подсознанияңызды өзгөртүп, там өзүңүздүн башыңыз менен иштеп өзгөртсөңүз болот, анан кызыңыз айып кетет десе, что за шарлатаны дегем. Чоо мне алдап атасыңар депчи. Вообще что ли дегем да. Ошентип мээң менен мындай иштеп койсоң эле кызың айып кетет бекен дегем. 3 жыл мурун ошентип айткан да, даже 4 жыл. Бир потокто башында бир 5-6 студентим бар болчу, максимум 10. Курсум ал кезде 500 сом турат болчу. Я так и начинала, ошентип эле баштагам, и все нормально. И все нормально. Понимаете? 5 адам менен баштагам. 5 адам 500 сомдон 2,5 сом. И бир ай сабак өтөт элем. Ал кезде WhatsApp'тан өтөт элем, голосовой менен отуруп өтөт элем. Уксаңар ар жакта кызым чарылдап атат, балам чарылдап атат. Мен болбой сабак өтүп жүрөм. Ошентип өтчүмүн сабактарымды башында. Потому что бардык эле адамдар с чего-то начинали. Болгондо эле бүт баары эле все идеально болуп барган эмес эч кимдики. Вы просто видите айсбергтин эле үстүн көрүп атасыңар. А түбүндө эмне деген эмгек жатат, эмне деген убакыт жатат, эмне деген билим жатат, аны эч ким көрсөтпөйт да. Потому что үстүн эле көрүп атасыңар да. Айсбергтин үстүн көрүп атасыңар. Ийгиликке жеткенди, результатты көрүп атасыңар. А вот астындагы айсбергтин вообще түбүн көргөн жоксуңар да. Бүт жакта эле ушундай. Анан мастер-кит деген бар деди, уккам дедим. Уккам жаркын эже билем аны. Десем, вот сен алышың керек, ошо менен иштешиң керек. Ооба, ошондой эле курсум бар, онлайн болчу. Офлайн менен өтүп көрө элекмин курс. Иштешиң керек деп анан түшүндүрүп берди. Мен 3 жыл мурун уккам, ошол кезде 3 жыл мурун 35 000 деди эле ушундай деген да. Анан жок деп койгом, мында канча дедим да. Большие деньги, если боитесь, конечно, не можете разрешить. Азыр жолдошум менин жанымда. Анан канча десем 59 000 рубль деди. Сом менен бир 68 000 сом да. Чалкаман кеттим. Жаркын эже, это дорого деп паймынбы. 68 000ге элестетиңиз депчи. Кантип эле мен 68 000ге ошону алайын? Вы что, вообще что ли десем, эч нерсе деген жок. Жаркын эже бир эле сүйлөм жазды. Айгерим, норму поднимай деди. Анан ошол сен окуучуларың укса, уят деди да. Уят эле болосуң. Ошо курска катышып аткан айымдар укса, уят деди да.
Анан ойлонуп толгонуп жүрдүм, бир жума ойлондум. Бир жума жүрдүм дагы, бир жумадан кийин барып туруп жаркын ажесин массиркетти, мен алам дедим. Жолдошум менен сүйлөштүм. Короче, $900 экен, мен ушул обучениени алышым керек. Ушуну алсам жашообуз өзгөрөт конкретно. Мен сага результат көрсөтөм дедим. Неге жолдошум результат көрсөтсө, силер результат көрсөтсөңөр, көнөт жолдошуңарды атпайбы? Вот почему. Я просто показала результат. Анан эмне кылдым? Массиркетти алдым. Массиркет это мен силерге курс өтүп атпаймынбы? Ошондой сыяктуу эле, но там совсем по-другому. Аяктан силер подсознание менен конкретно иштешесиңер. Тренажерлор бар, аякта карманный психолог деп коет. В общем, аны биринчи алганда аны эч ким түшүнө бербейт, но потом өтө оңой да, там без заморочек да. Заморочкасы жок да, ушундай жөнөкөй. Бир жумадан кийин массиркетти барып сатып алдым. Где-то, по-моему, 68 миңге алдым ошол кезде. 68 миң сомго алып колдонуп баштадым. Анан ошол кезде эмненин баары чыкты айтайынбы? Бүт установкаларым баары чыкты. Көрсөм мен өзүмө эч нерсени разрешать этпейт экенмин. Неге? Баламдын операциясына акча чогултуш керек. Фокусум ошо экен, всё. Баламдан башка эч кимди ойлобойт экенмин. Өзүмдү ойлобойт экенмин. Ошон үчүн кийим албайт экенмин, ошон үчүн кандай жашасам ошондой жашайт экенмин да. Я себе не разрешала. Но при этом и балама акча чогултпайт эле. И өзүм дагы лишний эч нерсе ала албайт элем, лишний эч жака бара албайт элем, лишний продукт албайм, лишний кафе деген нерсени билбейм. Той топурга вообще барбайбыз, катышпайбыз да. Кофейняларга барбайм, вообще эч нерсени билбейт элем да. Вообще 0-0. Потому что я себе не разрешала балама чогултушум керек. У меня было чувство вины. Балам оорутса, кантип мен ошону кыламын. Понимаете? И силерде деле ошо болушу мүмкүн да. Өзүм квартирада жашап атсам, кантип мен ушуну кыламын? Как я себе это разрешу? Өзүм үй алмайынча мен аны кылбаймын. Машина албайынча мен ошону кылбаймын. Лучше ошо таксиге отургандан көрө мен маршрутка отуруп, я сэкономлю деген мааниде эле да, машинага чогултам лучше деп. И вот таким образом и получается. Ошентип эле, ошондо өтө көп блогторун таап чыкканмын. Аябай подсознание менен иштегенмин ошол мезгилде. Бир желанием бар болчу, апам биз менен жашаса деп. И жайында конкретно ошондой ситуация болду. Мен көлгө жашагым келбейт эле, жайына баргым келбейт эле. Өгөй атам экөөбүз урушуп кеттик. Прям чоң согуш чыкты, Третья мировая война болду. Шаарга келдим дагы апамды өзүм алышым керек, но тетиги квартирада жашаганга болбойт. Аяк сырость эле, кышында көгөрөт эле. Балдарым кыш-тыгышта жөтөлүп чыгат болчу. Вообще басылбай жөтөлөт болчу. Антибиотик алат элек, жардам бербейт. Укол алат элек, жардам бербейт. Экөө тең ооруйт, но все равно ошол жакта жашайт элек. Потому что аякта арзан. Потому что ошол жакта 4 жылдан бери жашап атабыз. И хозяиндер жакшы. Действительно, хозяйкадан хозяин аябай жакшы эле. Ошентип эле болбосо шаардын чекесинде, болбосо неудобно, но болбой эле жашайт элек да, потому что коюнуп калганбыз. Удобно, там удобно. Башка жака барсаң коркосуң, страх, как так, кантип кетесиң башка жака. Азыр массиркет азыр деле ошондой. Где-то бир 70 миңдин тегереги болот да, азыр неме менен алганда. Анан иштеп баштадым, ошондон шаарга келдик. Августтун ортосунда, как раз ортолорунда келдик окшойт. Шаарга келип, квартираны срочно көчүш керек болду, потому что апам жаныма алып келем дедим да. Тиги квартирада жашаганга болбойт. Вообще невозможно аякта. Кичинекей комната, жакта комната. В общем, кышында тем более жашай албайсың да. Но мурун жашай берет элек ошол квартирада. Нам было нормально. То есть биздин нормабыз болчу ошол жашаган, ошол жакта жашаган. Потому что андан мурун ошол бир основной хозяиндердин үйү, анан ар жакта 4 квартира бар эле. Ал 4 квартирадан үчөөсүндө жашап чыктык. Кышында тазикке жуунабыз. Эчтен суу ташыйбыз, суу тонуп калат. 2 комната от жагабыз, көмүр алабыз. Эч жака көчүп келгенде деле ошол, только душу бар болчу. Сыртта хозяиндер шаарга көчүп кетишти. Анан бизге ташташкан. Биз как раз операциядан баргандан кийин бир комнатный квартирага чыгышыбыз керек болуп калат. 5 миңди көтөрө аласыңар дейт, көтөрө алабыз по-любому кышында. Өзүнчө жашагандан көрө ошол жакта жашай берели деп бизге беришкен да. Ошонун баарын үйрөтөм. Кантип мен өзүм нормамды көтөрдүм. Но бул жактан эч кандай про зарабатывание денег эмес, чуркап бара калып мен акча таба калайын деген жокмун. Мен могу мээм менен иштедим. Я вот здесь мышление поменяла. Эфирди сактаймын. Мышление поменяла, норму поняла и все, өзгөрүп баштады. Когда я сама себе разрешила, квартира издеп баштадык биринчи. Так, азыр 5 миңге жашайбыз, давай эми 10 миңге чыгалы дедим. 10 миңге чыгалы деп жолдошум экөөбүз издедик. Кенен квартира издедик, таппай койдук жер там. Анан тажадык да, уже издей берипчи, бутубуз бутка тийбейт да. Бутубуз бутубузга тийбейт.
эгерде жашооңузда вообще чектөө жок болсо оюңузда, сиз азыр миллионер болмоксуз, сиз азыр башка жакта саякатта жүрмөксүз, менин сабагымды көрбөйт болчусуз. У вас не было бы никаких проблем, если бы у вас в голове не было бы никаких ограничений. И эмне болду? Таппайбыз да квартира. 10 миңге таппайбыз. То есть 5 миң сомдук квартирабызды азыр төлөп атабыз, ладно. А 10 миңди кантип төлөйбүз? Таппай атабыз. Вообще таппай койдук. Вообще страшный квартиралар жок деп эле кача бердик. Но көчүш керек да срочно. Анан жолдошум айттым, давай этажка издеп көрөбүз дедим. Давай этажка чыгып көрөбүз. Өмүрү этажкада жашап көргөн эмеспиз, экөөбүз үйлөнгөнү. Ага чейин студент кезде мен подселение менен эле жашайт элем. Анан издеп баштадык антип. 10 миңге издесек чыкпай койду. Однокомнатный точно не вариант, потому что мен, жолдошум, кайынсиңдим, апам, анан 2 балам менен бир комнатада невозможно жашаган. Ооба. Давай 15 миңге издейбиз дедим эртеси күнүчү. Вообще жолдошум шок. 15 миңге кантип чыгабыз, кантип төлөйбүз башталды. Давай просто карап көрөбүз деп атам да, жолдошумчу. Просто карап көрөбүз деп. Двухкомнатныйларды карап баштадык, кыдырып баштадык да, райондордочу. Алафадан Чакпактан алып эле номерлерди, просто эле алып эле карап баштадык. Давай карап көрөбүз. Чо тут такое, жүрөм карап көрөбүз да. Болбосо чөнтөгүбүздө ошол кезде жайында эме өгөй ата менен урушуп кеткенде, жаңы алган телефонумду 1 ай көтөргөндөн кийин жапжаң телефонду жерге чаап талкалап салган. Нургүл эже, причем тут Джон Кеха, причем тут его книга? Сиз жоопкерчиликти переводите на книгу. Поверьте мне, именно ошол китеп мне вот так перевернуло мое подсознание. Эч нерсе өзгөргөн жок. А сиз ошо өзгөрүш үчүн эмне кылдыңыз? Действия были у вас? Ответственность перекладывайте на другого. Китепке жоопкерчилик койдуңуз. Вот окудум, эчтеке жооп болгон жок. Кто виноват? Китеппи? Аз барын айтып бериңиздер, азыр бир аз эле калды, чыдап көрүңүздөр. Акча деген, по идее, акча табуу эмес. Тытынып. Ну, тытынып эле акча таап, ал кылуу эмес. Нет, это все вот здесь в голове лежит. Качан сиз норманы көтөргөндө, он само по себе келе берет. Любой нерсе просто нужно себе разрешить. 15 миңдик карап баштадык. 2 комнат квартирада карасак, мындай экен, спальный залда, эми двухкомнатный ошондой да. Но что-то кичинекейирээк. Что-то кичинекей жакпайт. Окшошпой койду эч эле, потому что ладно, эгерде биз спальныйда жашасак, апам менен кайынсиңдим залда жашаса, бытырап калат да, күндө төшөк салып жыйнап, анан кечке карай келип балдар чыгып, тынчтык жок. Это уже ступенька, бир норманы бир ступенька көтөрдүк. Так, 2 комната бизге болбойт экен дедим. 3-күн поезд кетти. По-моему, 4-күн поезд кетти. 1-күнү жер тамиздедик да. Анан 2 күн жер тамиздетип таппай койдук. 3-күнү однокомнатныйларды сразу атпай эле, двухкомнатныйларды. Жок, телефонумду өгөй атам алып туруп жерге чаап салган, мен видео тартып атканда. Ошон телефонду чаап салгам ошондон. Биздин шернебиз бар эле, азыр ошол жөнүндө айтып берем. Анан не перекладывайте, Нургүл, ответственность на меня. Как я могу помочь, эгерде жашоо сиздики болсо? Туалетке баргым келип, бара берейинби, барбай эле коеюнбу дегендей эле болот да. Мен жок десем барбай койсузбу, бар десем барасызбы. И андан кийин 3 комнатный квартираларга өттүк. 3 комнатныйларга өттүк. Бирок элитканы я сказала, элиткага $500-600 мы точно не потянем дедим. Ага точно алып жетпейт. Давай хрущевкаларды карайбыз деп. 3 комнаталарды карап баштадык. Анан карасак, көп жерде тоже кичинекей, еще что-то, кээ бир үйлөргө кирсең таракан. Настолько норму поднимать этип койдук, настолько өзүбүздүн нормабызды көтөрүп койдук өзүбүздүн. Уже анча-мынча үйлөрдү жактырбай баштадык. Бияка эски экен, мебелдер эски экен, тигилгендей экен, бул мындай экен. Жөн эле квартира карап жүрүп эле. Хотя кире элек биз ал квартирага. Акчабыз деле жок ага. Жөн эле карап жүрүп эле норманы көтөрүп койдук. Анан ал эмидин бирден бир квартира чыкты. Самый идеальный вариант. Ичиге киргенде вообще бомба болчу, потому что эркек балдар жашаган экен бизге чейин. Анан ичи бомба экен. Но эмеси жакты да мага. Ремонт, то что эмеси балкону өзүнчө мындай совмещенный, кирсең кадимкидей кенен көрүнөт да. Кедейди көчкөнгөндө көрдү демекчи, биздин оокаттуу стол тура да. Жайнатып чогултуп алганбыз да, тигини муну. Толтура оокат карап көрсөңөрчү. Ошонун баарын чогултуп отурубуз. Айланып тегеренип жүрүп, акыры ошого токтолдук, башка вариант чакпай койду. Шаар центрга жашагым келген, но центрдагы баалар менен
квартиранын немелери кебетеси вообще жакпай койду, либо кичинекей болуп туруп алды да. Анан ошо квартираны 20 миң деп атканбыз деди ал эми бирдегине. Но карантинге байланыштуу беребиз 18ге деди. 18 миңге беребиз. Карантинге байланыштуу эми ситуация ушундай болуп калды элде. Беребиз деди. Анан жолдошум давай көчөбүз дедим. Экөөбүз тең шокпуз. 3 комнатный квартирага деп там смотрим. Санузел өзүнчө, автомат бар. У нас такого не было, да? Экөөбүз үйлөнгөндөн бери 5 жылдан бери андай нерсе условияда жашап көргөн эмеспиз. На эмеде спальняда өзүбүз жашайбыз. Детскийде апам менен кайынсиңдим жашайт, залда балдар ойнойт. И ошентип дагы мы просто взяли и переехали. Где-то бир жума издедик ошондой квартираларды 18 миңге. Кайсы акчага дебейсиңерби? У нас тогда денег не было, ал кезде сезон жок, жолдошум иштебей эле, мен иштебей эле үйдө отурганбыз, но у нас шеринебиз бар болчу, 2 шеринебиз бар болчу. И 2 шеринебизден общий бир канча чогулду? Бирөөнүн 40 миң чогулду, бирөөнүн где-то 30 миң чогулду, ушундай болчу. Ошонун бир не знаю канчасын 30 миң где-то 2 шеринен дасторконуна кетти. Может андан эле көп кетти, в общем 2 шеринен дасторконуна кетти ошол акча. Экөөнү өткөрдүк да. Анан 40 миң калды да. 40 миң жолдошум алып, телефон чаап салганда экөө атам алып туруп видео тартып атсам, эмне видео тартып атасың деп телефонду чаап салган. Анан вообще жарабай калган. Ремонтко таштап, бир жумадан кийин Бишкектен алып аласың дегенден бир жума мен телефон жок кантип жүрөм. Ал кезде сабактарым бар болчу. Канчанчы бир потоктун сабактарын өтүп аткам. Ал кезде еще акча тапкан болчумун. Ошол кезде курсуман бир 20 миң сом тапкан, по-моему. И ошонун канча бир сому бар болчу да, өзүмдө бар болчу, наличка жүргөн. Продукт анын алгандан тышкары жүргөн. Ал акча бар анча мынча да, пока мындай жашап турганга. Ал акча бар. Потом 40 миң сом турат. Ошонун, по-моему, могу телефон, азыр көтөрүп жүргөн телефонумду, самый дорогой телефон ошол 17 миңге алдым беле ушундай. Мурунку телефонду деле барып 13 миңге алганмын. Но ошондо почему-то өзүм ыра көрбөй койгом да ушул телефондучу. Эч эле ыра көрбөй койгом. Алып туруп уятам чаап салды. Өзүм мурун Note 7 көтөрчүмүн. Апам мага жаңы телефон кереги жок, мага эски телефон берди. Тема эмеден башталды. Апама телефон алып берели дегенден башталды. Апам телефон вообще болбой калыптыр. Жолдошум айтсам, давай алып берели деп калды. Хорошо алып берели деп. Анан апам айтып калды, мага жаңы телефон кереги жок. Давай сен өзүң жаңы телефон ал. Ал кезде эле өзүм Note 7 көтөрөт элем. Бир жыл болуп калды эле көтөргөнүмө. Давай сен ушу телефоңду мага бер. Сен өзүң башка ал деп. Анан мен барып Note 8 алам. Аны бир ай көтөргөндөн кийин өгөй атам экөөбүз урушуп кетип, мен телефонду видеого тартып аткан жермен жерге чаап салат. Телефон жарабай калат. Вообще никакой болуп. Анан бир жума курстарым калып калды. Тиякта 2 группам бар болчу. 2 башка поток менен өтчүмүн сабактарда. Аларга сабак өтүшүм керек деп, аларга голосовой менен өтчүмүн ал кезде. Ошол кезде деле голосовой менен өтчүмүн. Прямойго чыкчу эмесмин ал кезде. Ошентип жолдошум айттым да, короче, мында 40 миң сом бар, телефон алайын десем, давай ал деди. Менин апам, өзүмдүн апам. 17 миң сомго балчыдан барып кайра телефон алдым. Шеринен өткөрдүк, 2 шеринен тең. Анан шаарга келдик. И получается ошо 20 миң бар болчу. Половинасына телефон алдым, половинасы бар болчу да, шеринен акчасы. Анан ойлондум да, давай ушул шеринен акчасын, по-любому азыр эч нерсеге экөөбүз чогулта албай экенбиз, давай квартирага салабыз дедим. Акча турат, давай ошо квартирага чыгабыз, кийинки айда көрөбүз. Заработаем дедим да, заработаем десем, баары шок. Кайненем шок, апам шок. 18 миңге квартирага чыгып алдыңар, банын коммуналкасы менен канча миң чыгып кетет экен деп көчтүк аяка 4-ч этаж. Анан башында келгенде, эми ал кайынсиңдим жолдошум келер менен, ушунча жылдан бери иштебей жүргөн жолдошум бөлөсү чалып калды, давай монда жумуш жок атат, давай иштейбиз деп. Квартирага көчүп келер менен эртеси ал жумушка чыгып кетти, стройкага. Ал жумушка чыгып кетти. Я такая счастливая, круто. Получается, уже получилось. Я себе разрешила, и жолдошум сразу жумушка чыкты. И ошентип чыктык, анан зал менен ваннаны экөөбүз кайынсиңдим экөөбүз алмаштырып элек да, анан күлөрүп элек, кимдин каякта эмне кылып атканын билбей калдык го деп. Ар ким өзүнүн комнатасында жатат, а жактан андай эмес болчу, там кичинекей болчу пространство. Мисалы зал, тиги зал менен кухня болсо, азыркы жашап аткан квартирабыз. Ошо тиги мурунку квартира зал менен эле кухня болчу да, всё. Зал, кухня, коридор. Спальня детский деген жок болчу да, мындай айткандачы. Залды эле экиге бөлүп койгон, ушундай болчу. И ошентип норманы көтөрдүк. Азыр деле ошо квартирадабыз. Азыр жашабасак деле квартира төлөнүп атат аякта. Коммуналкалар конкретно төлөнүп атат, всё нормально. Просто норманы көтөрдүм да. И ошондон кийин эмне болуп баштады? Мына кайра доход өсүп баштады. Тияктан, бияктан 70 миң, мамеде түшүп кеткен да, жайында түшүп кеткен да, ызы чоп кеткенде. Ызы чоп, жумуш болбой калган кезде резко түшүп кеткен, анан кайра көтөрүлүп баштады. Английский курсум башталды, курсумду өтүп баштадым, карта желаний тартып баштадым. Что еще я делала? Толтура бир нерсени кылып өрчүмүн ишилсе, тияктан, бияктан. Мастер китти сатып баштадым, ошол эле
люди уже менин результатымды көрүп, на результат начали приходить. Менин бир эмем бар болчу, бир мечтам бар болчу, шаардын жекесинен жашап жүргөн кезде доставка еды вообще невозможно болчу да. Эч нерсени доставка кылып ала албайт элек да. Доставка десе да 200 сом 300 сом деле чакламан кетип беришим да доставканычы. Анан ошол жактан Додо пиццага я подсела. Додо пиццаны тамак жасагым келбей, все Додо пиццаны заказ кылам. Доставкасы бекер алып келип беришет. Ошентип баштап отуп эле, потом тигини алдым, муну алдым, үйгө что-то начала дополнять, там кроваттарды бирдеме ошентип жүрүп отуруп, анан реально норманы ошентип поднимать эткем. И ошого жараша доход өсүп келатат да. Вот так и работает. То есть качан сиз өзүңүзгө разрешать эткен да, мен мурун разрешать этчү эмесмин, потому что баламдын операциясына акча чогултуш керек деген мен эмесим кылган, бирок ал акчаны чогулттумбу, чогулткан жокмун. Но өзүм кыйналып жашай бердим, баламды да кыйнай бердим. Жөтөлтүп, оорутуп балдарды. Ошол эле дарыларына эмне деген акча кетчү, кайра эле антибиотиктердин уколдоруна ай сайын элечи мисалы. Бияка көчүп келгени балдарым в общем ооруган жок. Кудайга шүгүр. Жарым жылдан бери жашадык да. И вот так я норму просто подняла и до сих пор поднимаю, каждый раз көтөрүп атам, потому что все, буга жеттиң бүттү эмес. Я уже понимаю, так, мол, 3 комнат квартира мне уже тар болуп атат. Я хочу больше. Мен элиткага чыккым келип баштады. Жеттим ошол нерсени. Башында было это что-то вау болду бир жумадай, андан кийин мы привыкли, ошо жашоого көндүк. О, круто газ бар экен, круто свет өчпөйт экен, круто интернет, жакта деле интернет бар болчу, аны бияка тартып келип алдым. Круто өзүнчө комната, что еще? Круто детская площадка бар экен дегенмин да. Вау, детская площадка деген, потому что биз шаардын чекесинде жашап жүргөндө анын бири жок болчу да. Анын бири жок болчу. Эмени көргөндө, стиральныйды көргөндө вообще сүйүнгөм. Вообще жыргагам. Анан кир жууп калып, аябай сүйүнгөм, билейин жыргалып турбай стиральный болгон. Кириң жуула берип турбай, убактың кетпей турбай депчи, потому что последний 5 жыл бою полуавтоматка кир жуучумун. И то аягында сыккычы менен апам алып берген. Экинчи балам бойдон кезде сыккычы менен алып, сыккычы менен вообще сон болот деп, чага чейин полуавтоматка жуйт элем. Аным алмаштырып, апам алып бергенден кийин ошону да сүйүнгөм. Бир күн кетет эле кир жууш үчүн, дем алыш күнү жолдошум. Дем алыш күнү чыгарабыз кирлерин баарын. Жума сайын кир жуйт элек, стабильно. Бир күнүбүз ошого кетет эле, жөн эле. Жайбы кышпы без разницы. Тияктан болсо стиральныйга салып коюп тегеретип жүрө берип, оокатың да бүтө берет экен, кириң да жуула берет экен деп ушунча сүйүнгөмүн да. Ушунча разы болгом, ай то вот что эмнеге стиральный машинасы жыргалып турбайбы бул депчи. А эмне үчүн мен алчу эмесмин стиральный машинаны, потому что апам өзүнө разрешать этчү эмес да, стиральный машина 20 000 экен деп. Эки эле комната, анан боз үйгө жайында киши киргизилет да, көлчектечи. Ошончо кирди жуучу да апамчы, толтура кир жуйт, мен жардам берем, жолдошум жардам берет, анын баарын жаймай, сыкмай элестеткиле. Не деген киши келет мисалы. 10 киши келсе, 10 шейшеп жуйсуң, бир күн жаттуу, экинчи жаттуу не важно. Апам ошону өзүнө разрешать этчү эмес эле да, вообще. Анан мен да ошентип жүрө берет элем. Анан апам сыккычы бар машина алды өзүнө, мага алып берди, ошого ыраазы болуп жашайт элем. Вот так я просто норму поднимаю, каждый раз. Каждый раз я понимаю, так, у меня затык бул жерден. Почему это у меня не получается? И начинаю ошонун үстүнө иштеп баштайм. Неге мага ошол нерсе болбой атат? В чем проблема? Жанталаш чуркап барып акча таба калайын, ала калайын дебеймин. Нет, моякты иштетем. Гүлдүн тамчыдамын мен. Да. И курстар, все понятно, да? То есть проблема болду, нужно идти заработать. Таба калыш керек эмес, нужно вот здесь работать. Круто. Потом көзүндө прям большой, ошонун баарын разрешать этип, ошо 70 000 сомго мастер-кит алып, ошонун үстүндө иштеп, я себе разрешила 70 000 курс алганга. Потом аны сатып акчасын чыгардым мен. Жарым жыл саткан жокмун. Вообще жарым жыл продажа кылган жокмун, потому что өзүм результат көрөм, анан эме кылам дечимин да мен. Өзүм результат көрөм, анан элге айтам дечимин. И ошону мен күндөлүктүн акчасынан алгам $900. Я вам признаюсь, күндөлүктөн балама деп чогултуткан акчаны алганмын. У меня башында чувство вины болгон, эми балама чогултуткан акчаны алып алдым деп. Потом ошол чувство винины алып салганмын, потому что я делаю ради него, ради себя депчи. Мастер-китти до сих пор эле колдоном. Ради себя деп. Жарым жылдан кийин качан мен башында айткам да, качан өзүм результат алам, ошондо элге айтып баштайм деп. А эл өзү эле көрүп баштады. Айгерим, ты что делаешь деп эле.
Анан вот мен ушундай мастер китти колдоном десем, расскажи деп мурун вообще айтпайт элем да. Ошентип атып мен 1 ай ичинде мастер китке салган акчаны чыгарып койдум. Продажа кылдым, саттым мастер китке. Аяктан дагы мага бонус түштү от компании, все, я закрыла. Ал акчаны жаап койдум, $9 кайра чыгарып койдум, все. И жолдошум окуп бүткөнү, аны бир жумада эле окуп бүтүп койгом обучениясын. Обучениясын бир жумада эле бүткөм. Эмесин проработкаларын до сих пор колдономун. Ал 1 жыл 1 айга доступ. 70 000 сизге 1 жыл 1 айга доступ. Господи, Гүлкажи, күйөөңүздү үйрөтпөңүз, балаңызды үйрөтүңүз кантип табыш керек экен. Но ни в коем случае күйөөңүздүн эмнесиге балаңызбы? Эгерде ошентип өткөрүп атса, ему так нравится, пусть делает. Мастер кит — это работа с подсознанием. Тем более карызды эч качан целге койбогула, акчаны эч качан целге койбогула. Мен акчаны целге койдум, жеттимби, жеткен жокмун, потому что цель акча болсо, акча келбейт. Да, просто нужно себе разрешить. Акчасын чыгарып койдум $900. Когда я захотела, ошону 1 айда таап койдум. И все, кайра ошол мастер кит алган акчанын ордуна коюп койдум, күндөлүктөн алам, ошол акчанын ордуна коюп койдум, все. Закрыта тема. Ошон үчүн жолдошум айтып атат, качан результат көрсөтсөңөр, күйөөңөр любой нерсеге макул болот деп. Башында айткам, мен ушуну аламын, ошол өзгөрөт конкретно дегем. Реально өзгөрдү. И до сих пор өзгөрүп келатат. Айтам да, жолдошума айтам да, анан постоянно ему говорю, вот, мастер китти мына акчасын чыгардым деп айтам да, вот, говорю. Он такой, все. Курстарга катышып атканда дагы я ему говорю. Короче, курс мол жөнүндө экен. Мен ушу курска катышсам, мондай алат экенмин, мондай көрүп чыктым. Көгөмдү деле көрсөтпөйм, аны деле, там спикерин деле көрсөтпөйм. Короче, мондай результат экен. Мен ошо катышайын дейм. Хорошо дейт. Результат ала турган болсоң. Курска катышам, какой-то где-то что-то использую, я ему говорю, мына мен могу курска билесиңби, катышпадым беле, ошондо мондай результат алдым. И он это видит. Он это видит. Ошол нерсени көрүп атат и говорит, о, все, хорошо. Ошон үчүн кечээки эфирде карасаңар, кантип күйөөмдү курска катышкан курска акча берип айтыш керек деген результат көрсөтсөңөр өзү эле берет дебедиби? Вот об этом дептим бар ошол жөнүндө. И мен ошол нерсени вот алып тияктан окуп алып, бияктан окуп алып эле жөн эле ушинтиш керек, мынтинтиш керек эле дегенди мен берген жокмун. Мастер кит деген эме кылам, азыр мен силерге группага таштап коем, ссылкасын. 2 саат 40 мүнөттүк видео бар. Подробностях наставнигим ошо айтып берген, ошону эринбей көрүп чыккыла. Мастер кит — это работать с подсознанием. Именно подсознание менен точно иштейсиздер. Сизге эч кандай психологдун кереги жок, эч жака барыштын кереги жок. Телефонуңузду иштедиңиз, өзүңүздүн проблемаңызды өзүңүз мояктан мээңизден чыгарып, эме кылып коесуз, перепрошивка, перезагрузка кыласыз өзүңүздү. Каждый раз акчага болгон мамилеңизди, там отношенияны тигини перезагрузка. Мусор, хламдарды, телефон очистка кыласыз го, ошондой эле мээңизди очистка кыласыз да. Мен эме лентамды ылдый ичип жүрсөңөр, бүт бар ошол жакта бар. Эми келиңиздер, силерге жаңылыктарды айтайын. Курсуна мен айтып атам, өзүм практика жүзүндө кылган нерселеримди беремин. Тиги курстан өттүм, бул курстан тигинен үйрөндүмбү, ошону применять эттимби, у меня сработало, я это даю. Это уже называется авторский курс, потому что это у меня сработало. 4, 5, 6, 7, 10 чакты курстан чогултуп туруп, выжимкаларын алып, өзүңө керектүү нерсесин алып туруп, өзүң берсең, это есть уже авторский болот да. Эми курс өзү турат, 3 тариф бар бизде. Курс 5 апрелде башталат. Сабактар кайсы убакта келет? Сабактар сиздерге где-то 12ге чейин келет. 12ге чейин келет, потому что Украинада, бул жакта Москванын сааты менен бирдей да. Силерде азыр саат 10:30 болсо, менде 7:30 болду да. Мен поэтому өзүм эртең менен туруп эле где-то саат 8-де 9-да сабактарды жөнөтөм. Сабактардын баарын запись кылып жаздырып атамын. Потому что дагы курстарды тартышым керек болот, жазышым керек болот. Мен өзүм мээнимдеги информацияны, ошон үчүн базаны өзүнчө бир жерге чогултуп коюш керек болот да. Чтобы потом аны унутуп калбаш үчүн чогултуп берип коюш керек болот, основасын сиздерге. Ошон үчүн сабактын баарын жаздырып атам. Күндө келет сиздерге сабак, понедельниктен субботага чейин келет. Мурун понедельниктен пятницага чейин эле келчү сабактар. 3 эле жума болчу. 3 жумада 15 сабак өтүлчү bizde. Азыр 3 жумада сиздер 18 сабак өтөсүздөр. То есть суббота, воскресенье мурун эс алчубуз. Азыр суббота эс албайбыз, только воскресенье эс алабыз. То есть сабактардан эс алабыз. Но тапшырмалар башкалар келе берет. Эртең мененки кечки эмес, эртең мененки. Сабактар келет, сабакты көрөсүз.
группалар бар. Жок, түз эфирде болбойт. Мен сабагым барын жаздырып атам. Теперь сабактар в общем түз эфирде болбойт. Бүт запись болот. Потому что рано ситуация болот. Понедельник, например, менин балам операцияга кирет. Я не в состоянии болом өткөнгө прямой эфирге чыгып. Вот, кыздар, жашооңорду өзгөрткүлө, негатив ойлогула деген состояние болбоймун мен. Потому что менин балам операцияга кирсе, мне не до этого будет. Бүт сабактар запись болот уже. Не үчүн? Потому что ошол сабактын баары сиздерде калыш үчүн. Бүт сабактар кийин Instagram сабактар бүткөндөн Instagram баракчага запрос жөнөтөсүздөр. Жаңы мен деген Instagram баракча бар. И ошол баракча сиздерде калат, сабактардын баардыгы сиздерде калат. В любое время каалаган учурда кайтып көрө бересиздер аны. Кийин деле 1 айдан кийинби, 5 жылдан кийинби, в общем, канча болсо ошончо көрө бересиздер. 3 тариф бар. Биринчи тариф самостоятельный. Самостоятельный деген тариф эмне? Сиз окуйсуз өз алдынча, сабактардын баарын өтөсүз. Бирок группада поддержка болот. То есть группада мен азыркы учурда 4 кураторум бар. 4 кураторум күндө ар биринин расписаниясы бар. Бул күн түгүл, тигил күн ар бир күнү ар бир куратор иштешет да сиздер менен. Ошо кураторлорго соолорду бересиздер общий группада. Группадан иштешесиздер. Бул биринчиси. Ал тариф 3000 сом турат. 3000 сом 3 жумага, то есть бир жума сабак 1000 сомдон мындай алгандачы. Ар бир жума 1000 сомдон. Бул биринчиси. Только группадан иштешесиздер. Экинчиси VIP кураторский деген тариф бар. VIP кураторский деген тариф 5000 сом турат. Ал жакта бир кураторду аласыздар. Кайсы кураторго жазылсаңыздар, азыр барыңыздар группада барсыздар. Ким жок болсо азыр ссылкасын таштаймын. Сөзсүз түрдө группага кириңиздер. Бир адам бир эле группада отурат. Ошол куратор менен 3 жума бою түзмө-түз личкасынан сүйлөшөсүз. Группада болот, сиздер де группадан да сүйлөшөсүздөр. И плюс личкасынан сүйлөшөсүздөр. Есть такие темы, которые сиз группага жаза албаган. Уяласыз, айта албайсыз, ачыкка чыгара албайсыз. У каждого свои скелеты в шкафу. Вот ошол нерселерди сиз кураторго кайрыласыз. Личкасына жазасыз. Это другой тариф. 5000 сом турат ал тариф. 3 жума бою. Андан кийин эле жазсаңыздар болот. Акча жөнүндө айтып бербедим сиздерге? О чем я говорила 1 сааттан бери, 1,5 сааттан бери? Вы серьезно? 5000 тарифтин 3 жума бою куратор менен личкасынан сүйлөшөсүз, плюс группадан сүйлөшөсүз. Ал экинчи тариф. Үчүнчү тариф мен менен личный наставничество. Наставничество дегенде 3 жума бою мен сиздер менен иштешемин личкадан, голосовой, текстовый, аудио, в общем форматта 3 жума бою полностью сабактардын негизинде суроолоруңузду берип, жоопторду алып, установкаларды таап, алмаштырып, в общем, вот это будем делать. Анын баасы 8000 сом. Бөлүп төлөсө болбойт, к сожалению. Андай рассрочка бизде жок. Всё. Но мен сиздерге азыр бир жаңылык айтамын. Ким эгерде группаларда отурган болсо, у кого есть группа, бүт отзыв группаларда, жана суроо жооп группаларда кураторлор жардам берип атат. Кураторлордун баары жооп берип атат. Кураторлор сизге окшогон эле, мага окшогон эле айымдар. Менин курсума катышкан, результат алган. Ошол айымдардан действительно результат көрсөтүп, башкаларга жардам бергенге даяр айымдарды мага окшоп мен дагы айымдарга жардам бергим келет, мотивация бергим келет. Билбеймин сиз группада барсызбы, жоксузбу, WhatsApp-ыңызды ачпайсызбы, барсызбы группада? Мен сиздин WhatsApp номериңизди билбейм да, тем более мен аякта бир да сохраненный номер жок менде. Мага сизге ошондой айымдар жардам берем, мен дагы ушундай элге жардам бергим келет, айымдарды ушундай стресс депрессиядан чыгаргым келет, жашоосун өзгөрткүм келет деген айымдардын арасынан мен кураторлорду аламын. Но өздөрү результат көрсөткөндөн кийин гана өзү действительно жок, менден группадан эле жооп аласыздар. Если 3000 тарифке келсеңиз, мен группадан жооп бере алам. Общий группадан мен бүт тарифте жооп берем. А если жок, мен личный суроом группага жазбайм десеңиздер, анда VIP тариф. 3 жума сиздер менен иштешемин. И кураторлорум дагы именно менин курсуман өтүп, менин курсуман результат алган айымдар. Именно ошол айымдар. Ошол айымдардан алганмын. То есть сизге окшогон, бизге окшогон эле айымдар бүт баары. И экөөсү англис тил мугалими. Бирөөсү дагы мугалим, үчүнчүсү дагы бирөөсү эле мугалим эмес да. Мен азыр сториске ссылкасын калтырамын. Ошол ссылка менен мына отзыв группага кириңиздер деп ссылкасын калтырамын. Ошол отзыв группага киресиздер.
Айтылган сабактын башында айтылган кийим отзыв группаларда активдүү болсо, бүт сабактарга катышып активдүү катышса 30% скидка берилет деп айтылган. 30% скидканы бүгүн сиздерге кураторлоруңуздарга айтат. Элизат эже кайра келиңиз. Мурунку сиз деген биринчи же экинчи потоктогу ачкансыз, сабактар бүт өзгөргөн, отты да өзгөргөн. Ошондуктан курска кайра келиңиз. Мурун курска катышкандарга курс 3000 эмес 2000 сом болот. Со скидкой у вас Элизатча 2000 сом. Бир поток өтсөңүз, сизди кийинки потокто куратор кылып аламын. Сиз курс өткөн кезде куратор деген түшүнүк жок болчу. Азыр кураторлор бар менде. Ооба. Эгерде любой курстан результат алса болот, эгерде адам аракет кылса. Любой курстан результат алса болот. Ошол эле курска барып, даже если бир эле сөз алсаңыз, бир өзүңүзгө пайда алсаңыз, это уже результат деген сөз да. Жок, личкадан мен өзүм жооп берем. Мисалы, менеджерим жок менин. Потому что Инстаграм это только меники, это мой личный дневник. Бүт барынан мен өзүм жооп берем. Но менде мондай кат жазышат, же болбосо мондай голосовой жөнөтүшөт, Айгерим эже менде мондай проблема болуп атат. Мага жардам берсе, я говорю, анан дейм да. Мен эмне кылайын? Я говорю, курска келиңиз. И все, башка жооп бербеймин. Потому что менин 1 саат консультациям 1000 сом турат. И если я сейчас начну, сен тигини кыл, муну кыл деп баштасам, түшүнбөйт ал адам аны. Ана о чем вообще дейт. Эмне айтып атасыз деп. Потому что ошо курска деле даяр болуп анан келет адамдар. Ким эгерде отзыв группада бар болсо, бардык отзыв группада бар айымдарга биринчиси бир айымга 30% скидка берилет. 3 группа бар, ошол 3 группадан тең. Но 3-чү группабыз полный эмес болгондуктан, Мунаранын группасына ким болсо, анан Чынар эженин группасына ким бар болсо, 30% скидка эң активдүү катышкандар алат. Кураторлор мага айтышат. Жок, марафон жакында болбойт го дейм. Потому что курс башталып атат. Мен курстун 2-нчи айын жаздырам азыр. Фокус азыр ошондо. Оюн бөлүнүп кетти. 30% скидканы аласыздар. Но бүгүн бизде мына 3-апрелби, 4-апрель түнкү саат 12ге чейин төлөп жетишиш керек. Андан кийин жетишпей калсаңыздар, скидкаңыздар күйүп кетет. Азыр мен посттун акырында тоже 30% скидка ойнотуп атам. Эмне үчүн курска катышкым келет дегенде. Ошол жактан дагы курска 30% скидка утуп алсаңыздар болот. 30% скидка самостоятельный тарифке келсеңиз 2100 сом болот, кураторский келсеңиз 4,5 болот, VIP тарифке келсеңиз 7200 сом болот. Со скидкой. VIP тарифте күндөлүк белекке берилет. Ким VIPте болсо, но VIPте место аз. Мен ондон ашык адам албайм обычно VIPте. Анткени баары менен иштешем. Кураторлордо эле тоже самое. Кураторский тарифте ар биринде 20 эле место болот. Ооба, бүт барында бүт темалар окшош, эч айырмасы жок. Просто обратный связьдан эле айырма бар, бүттү. Башка эч айырмасы жок. Тигинде көбүрөөк сабак, тигинде азыраак сабак деген нерсе жок менде. Баарында бирдей. Просто обратный связьдан эле көз каранды. Вот, эгерде ким группада бар боло турган болсо, андан да сиздерге сонун жаңылык, өтө көп айымдар скидка сурашкан, шартыбыз жок деп. Мен сиздерди өтө сонун түшүнүп турамын. Баарыңыздар декреттесиздер, үйдө отурасыздар. Мен деле ошол нерсе башыман өткөн. Кандай Селинур эже? Мен деле билем ал нерсе акча жок болгон кандай экенин. Историямды айтып бердим. Но, бирок сиздер пока өзүңүз аракет кылып нерсе кылып баштамайынча сизде эч кандай результат болбойт. Ошондуктан эң биринчи өзүңүздүн обучениеңизге акча салыңыз. Мен сиздерге скидкам бар. Көп скидка бере албайм. Анткени мен 4 кураторум бар. 4 кураторума айлык төлөп беремин. То есть жөн эле бияктан мен сиздерге өзүм акча табамын, кураторлорум акча табат, и вы меняете свою жизнь. Энергообмен деген болуш керек любой жакта. Кураторлорум акча төлөп беремин, айлык алышат алар. Менден айлык алышат. Ошондуктан сиздерге именно отзыв группада отургандарга, эгерде отурбасаңыз срочно кириңиз, аз сториске ссылкасын таштаймын. Отзыв группада отургандарга 10% скидка. 10% скидка, ошондо самостоятельный тариф сизде 2700 сом болот, кураторский тарифиңиз 4,5 болот, айтканым. И VIP тариф 8000ден 10% алсаңыз 7200 болот. 10% скидка. Но эртең түнкү саат 12ге чейин төлөгөндөр үчүн гана. Ким жетишсе жетишти, жетишпесе андан кийин 5-inde төлөйт элем, 6-ында төлөйт элем десе, 6-ында төлөйт элем десеңиздер, анда уже 3000, 5000, 8000 полноценный төлөйсүздөр. Бул биринчиси. Ошондуктан группадан мен катышамын деп жазыңыздар. Бардык 3 куратордун 3 башка реквизити бар. 3 куратордун продажада. 4-чү кураторум только курировать этет. Анткени ал өзү Москвада жашайт, Россияда. Азыр үй алам деп ошого иштеп аракет кылып атам, жетишпей атам дейт.
именно группада барлар. Группада жок болсоңуз срочно менин сторисиме кириңиз. Азыр эфир бүткөндөн кийин группага киреликтер, могу группага кириңиздер деп ссылкасын калтырып коем. Сиздер үйдө калып эле группага кошулуп, ошол жактагы группанын админи бирөөсү менмин, бирөөсү куратор. Ошо кураторго жазасыздар. Мен скидка менен катышам, реквизит жөнөт деп. Бирок ар кайсы группага кошула албаңыздар. Бир эле группага кошулуңуздар. Бир эле группада отуруңуздар сиздерден сураныч. Андан кийин группанын основной курстун группасына кошобуз и 5-ден баштайбыз уже. Дагы кимде кандай суроолор бар? Москвадагылар акчаны Сбербанкка жөнөтөсүңөр. Азыр мен, кстати, реквизиттерди посттун астына жазып коемун, өзүмдүкүн жазып коеюн и плюс Сбербанк кошуп коемун. Просто өзүм мен чет мамлекетте болгондуктан өзүм реквизиттеримди кошкон жокмун, потому что бияктан мен ал акчаны чыгара албайм. Ошондуктан бүт өзүмдүн кураторлорумдун реквизиттерин берип атам. Но в любом случае өзүм реквизиттеримди азыр эл сомду кошом, балансты кошом, единица кылып салган боло турган Optima банктыкын кошом. Анан кураторум бар ошо Москвада, ошо кураторумдун Сбербанкын кошомун. Ошого салсаңыздар болот. Эртең түнкү 12ге чейин 10% скидка менен курска катышканга мүмкүнчүлүк бар. Бул өтө сонун мүмкүнчүлүк. Колдон чыгарбаңыздар. Аны дагы группаларга таштап коймойм. Мен ошону YouTube каналга киргизип коеюнчу. Азыр мен силерге плюс еще Telegram каналдын Нурайка сидиш да, эме кылам. Telegram каналдын ссылкасын таштаймын. Ошол жака YouTube каналдагы бүт сабактарымды киргизем. Открытый сабактарымды, бекер сабактарым аябай көп. Ошолорду да толук көрсөңүздөр болот. Мына Жазгүл деп, Жазгүл жөнөттү. Тегине Сбербанк ошого жөнөтүп, чек жөнөтсөңүз болот. Мына менин курбу кызым, Нурай курбу кызым, экөөбүз тууганбыз, подружкабыз, азыр өзү дагы декретте отурат. Профессиясы боюнча юрист, но азыркы учурда нумерология жагын окуп атат. Нумеролог да. Ооба күндөлүк сатыкта бар. Күндөлүктү алыш үчүн мага личкага жазыңыздар. Мен силерге номерлерди берем. Нумеролог и предназначение боюнча именно өзүм эмне кылсам экен деп турган кезде, вот карантин жагын бүткөн кезде өтө көп нерсени айтып берген да. Бир нерсе болсо эле Нурай карап берчи, жылдыздарыңды дей берем да. Посмотри, что там у меня деп. И ким дагы нумерологтун вот предназначение боюнча, там оору боюнча ар кандай эми ситуация болот го, мындай эмне кылам дальше. Мен кайсы ишке барсам, мен ошол жактан жакшы акча табамын, допустим, кайсы ишке барсам өзүмдү действительно табамын деген суроолоруңуздар болсо, вот Нурайга кайрылсаңыздар болот. Курска катышкан айымдарга обязательно аякта скидка беремин. Түнкү 12ге чейин, эртеңки 12ге чейин. 4 апрель түнкү 12ге чейин. Потому что бүгүн уже кеч болуп кетти. Күндөлүктүн кыргызчасы 300 сом, орусчасы 400 сом. Нурайдын консультациясы 1,5 сааттык консультациясы 3000 сом турат. 1,5 сааттык консультация, но сизге полностью барлык нерсени айтып берет. Бул эч кандай ширк эмес, көз ачыктык эмес, просто өзүңүздүн сильный, слабый сторону көрөсүздөр и все. Как будто сиз доктурга барып, полный обследование өтөсүз го, аны ширк дебейсиз да, көрүнүп атасыз да. И тут то же самое барып эле, полностью сознанияңызды карап, ваши слабые и сильные стороны. Кайсы жагынан сиз ийгиликке оңой жетесиз, кайсы жагынан кыйналасыз, куда не стоит, ошол жагын эле просто карап берип коет. Диагностика именно мышленияны карап берген, конкретно берген бул биздин Нурай. Курста мисалы азыр консультациясы 3000 сом турса, курста катышкан айымдарга 2000 сомдон кылып берет. Менден деп барсаңыздар. Рубль. Рубль деле ошол. Рубль сом без разницы. 2700 болду, значит 2700 рубль. Нурайдын данныйын азыр мен силерге WhatsApp номерин жазып коем мына. Менден деп кайрылыңыздар, антпесен консультациясы 3000 турат, анан 3000 төлөбөй 2000 төлөгүдөй болом десеңиздер. Эгер мен жеден алдым, түз эфирге катыштым деп мына Нурай деп жазып койдум номерин. WhatsApp'ына жазыңыздар, чалбаңыздар. Сураныч. Түн бир окумда да чалбаңыздар. Потому что кичинекей баласы бар. Менин баламан 1 жаш күчү. 1 жаш эмес, бир аз күчү. 4-5 ай күчү. 4-5 ай эмес, 2-3 ай күчү. Ооба. Кийинки жаңылык, рассрочканы өтө көп айымдар сурашты, мага личкаман өтө көп жазышты, бөлүп төлөсөк болобу деп. Кимге рассрочка керек? Нурай эже Ошто. Ошто жашайт азыр. Кимге рассрочка керек? Вот действительно рассрочка мага керек дегендер жазыңыздар. Ош каякта?
рассрочка мен кошпойт элем. Байкасаңыздар, мен эч кимди курска бекер кошпоймун. Эч кимге мүмкүнчүлүк бекер бербейм. Неге дегенде, бекер нерсе эч качан бааланбайт. Мен ушунча көп айымга курсумду мурун белекке берет элем, ушундай марафон болгон сайын берет элем да. Бирок постоянно эмне болот эле, проблема. Эч өзгөрүү болбойт эле. Наоборот, мени крайне чыгарып коюшат эле да. Так, рассрочка аябай көп адамга керек экен. Так, бизде курс 3 жума болот, билесиздер, э? Но рассрочканы биз бөлөлү 2 жумага. Болобу? Өтө көп адамга рассрочка керек экен. Бирок рассрочкада сиздерге сразу айтайын, акция баа менен болбойт, скидка болбойт ал жакта. Скидка баа менен болбойт. Полноценный акчаны төлөйсүздөр. Скидка менен эмес, 3000 болсо 3000, 5 болсо 5, 8 болсо 8 төлөйсүздөр. 2 жумага бөлөлү, давайте 50% эртең кечке чейин, 50% бир жумадан кийин. Ооба, ошентип мен далай даже аягында рахмат дагы уккан эмесмин, элементарно. И рахмат курсуңузга коштуңуз, ушундай болду деп, ошентип мен эч кимге бербей калганмын. Бекер таратпай калганмын вообще курстарымды. Давайте 50-50 кылсак болобу? Мисалы, эртең кечке чейин 1,5 и кийинки воскресенье дагы 1,5. Давайте ошондой кылалы. 2 эле бөлөйүн, 3кө бөлүп отурбайлы. Потому что аркаңардан качан бересиң деп кураторлор түшүп калбасын, мен кураторлордун мээсин жебегендей болоюн. Ошондо рассрочка, кураторлорго да айтып коем, рассрочка жок деген мен башында болбойт деп. Но өтө көп адам суранып атат, чынында сиздерге дагы мүмкүнчүлүк болсун, эртең түнкү 12ге чейин салыңыздар. Окуңуз келсе акча табасыз. Мен туалетке баргым келип атат, бирок бара албай атам, пожалуйста, оксат бериңизчи дегенде эле кеп болуп атат да. Ошол нерсени кайра-кайра айтып берейин, потому что это реальный пример. Качан адамга керек болгондо, когда ему надо, он пойдет и сделает. Кылат ошол нерсени. Просто сделает. Оюнда жок нерсени кылат. Это нереально деген нерсени кылып коет адам. Курстардын 3 этап бирдей эле болобу, дейм да, куратор эле деп түшүнгөн жокмун. Сабактар бардык жакта бирдей. Эч бир так самостоятельный мындай сабак, анан кураторский мындай сабак, випте мындай сабак деген нерсе жок. Биринчи самостоятельный. Самостоятельныйда кураторлор сиздер менен иштешет, группада. Вип кураторскийде кураторлор группада дагы, личкада дагы иштешет сиздер менен. Наставничество, наставник мен боло турган болсом, мен сиздерге группада да иштешем сиздер менен и личкада да иштешем. Эгерде, мисалы, самостоятельный тарифке барган болсоңуздар, эртең түнкү 12ге чейин 1,5 сомун төлөйсүз, бир жума бүткөндөн 1,5 сом төлөйсүз. Азыр рассрочкага мен өзүнчө группа ачамын. Рассрочка полностью жабылбагандардыкы просто кийинки сабактар келбейт сиздерге бир жумадан кийин, и все. Базовый тарифтегилер, азыр айтып берип атам, самостоятельный тарифтер. Эртең түнкү 12ге чейин 1,5 төлөйсүздөр. Кийинки воскресенье, келаткан воскресенье, канча сопкат? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 апрелде 1,5 төлөйсүздөр. Бүттү, ошо менен рассрочка жабылат. Эгерде сиз бир жумадан кийин катышып, анан шартым болбой калды, катышпайм десеңиздер, биринчи группадан чыгасыздар, сиздерге сабактар келбейт. Экинчиси, телеграм каналдын ссылкасы келбейт сиздерге, потому что телеграм каналда стористе айтпаган нерселер өтө көп нерселерди айтып берем. Мен ичимде болуп аткан нерсенин баарын мен телеграм каналда айтып берем. Именно курска катышкан айымдар үчүн эле ал телеграм канал. Көптөгөн инсайттарды, жаңы бир нерселерди ошол жактан редко, но метко бөлүшүп турам. Үчүнчүсү, белек болбойт сиздерде. То есть Instagram баракчаны, бүт сабактар сакталган баракчаны мен в конце сабак бүткөндөн кийин берем. Доступ сиздерде постоянно калыш үчүн. Потому что аякта сабактын баары тартылган. И вперед забегать этип аяка кирип көрүштүн кереги жок. Ошондуктан эң аягында берем ал сабактарды. Эң аягында көрөсүздөр. Если рассрочка бир жума төлөп тургандан кийин төлөбөй койсоңуздар, группадан чыгасыз, телеграм каналга кошулбайсыз, инстаграм баракчага кошулбайсыз. В общем, бүт бонустарыңар күйүп кетет. И рассрочкада эч кандай скидка жок. Ооба, мына Лариса же вот випте окуган менде. Вип алган кезде 6000 болчу 8 потокто. И рассрочкада плюс еще, эгерде вип тарифти тандаган болсоңуз, күндөлүк белеги жок ал жакта. Учитывать, эч кандай белектери жок. 4 апрелде жарымын, 11 апрелде жарымын төлөйсүздөр. Эгерде вип кураторскийге келсеңиздер 5000 аныкы, 2,5 эртең төлөйсүздөр. Эртең 12ге чейин 2,5 кийинки воскресенье төлөйсүздөр.
11-inde кайра эле 2,5 миңге отурасыздар бүттү. Ошондо эч нерсеңер күйүп кетпейсиздер. Ооба, эфирлерди бөлүшсөңүздөр болот, конечно. Алина курсума катышкан, и плюс еще мастер-кит алган. Мастер-киттин колдонуучусу Турцияда турат. Бул жакта эфир бүтүп атат уже. Мен Инстаграм баракчамды мылдай кирип көрсөңүз, мен жөнүндө толтура информация бар, постторум дагы бар. Марафондун 1-чи күнүн ачсаңыз, ошол жакта мен жөнүндө кыскача айтып бергенмин. Так, VIP тариф. Эгерде VIP тарифти тандаган болсоңуз, эртең түнкү 12ге чейин 4 миң сомго которосуз. 11 апрелде кайра эле воскресенье түнкү 12ге чейин дагы 4 миң которосуз. Но ал жакта күндөлүк белекке болбойт. Эгерде андан кийин төлөбөй калсаңыздар, сабактар сиздерге келбейт, четтетилесиздер, и кийин кайра курска катышканга мүмкүнчүлүк болбойт. И все. Черный списокто койм, мындай айтканда. Кийин курс канча болбосун 100% төлөйм, кайра качам десеңиз да мүмкүнчүлүк болбойт. Анткени өзүңүздөр убагында жашооңузга жоопкерчилик алган жоксуз, убагында ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып калган жоксуз дегенди билгизет. Ошондуктан жоопкерчиликтүү болуңуздар. Өзүңүздөргө, жашооңуздарга жоопкерчилик алыңыздар. 3 күндөн бери мен ошол нерсени сиздерге какшадым. Ошол нерсени жеткиргим келди. Жеткен адамга жетти, действительно, жетпегендер кайра эле алантып атат, бул мынтип атат, эмне кылам деп атат. Ошондуктан кайра сабактын баарын көрүп чыгыңыздар. Если какой-то срок болот, 3 күн марафонду. Жок, мен дагы результат аламын, жашоомду өзгөртөм десеңиздер, анда курска кошуп келиңиздер. Курста сабактар вообще сонун болот, бомба прям. Шикарный болот. Бардыгын жаздырып атам, болгон информацияны, сабактарды кошуп атам дополнительный. Кийин Инстаграм баракчада тоже прямой эфирлер болуп турат. Закрытый эфирлер болуп турат, какой-то бир теманы, например, Telegram каналга голосовой жөнөтө берип уже батпай кала турган болсо, мен просто эфирге чыгып берип турамын. Мурун мен мындай кылып аткам, 5 сабак өтөлү, потом суббота прямой эфир кылалы деп. А лучше, я так решила, лучше суббота күнү я еще дагы бир сабак кошуп койгонум полезныйраак болот дедим, потому что суроолорду группадан эле ала аласыздар, ответы на них. Акта же суроо болбойт. Көбүнчөсү прямой эфирди курс бүткөндөн кийин, канал эмеде Инстаграм баракча баары кошулгандан кийин обязательно өтүп берем. Сабакта 18 тема болот. 18 тема. Алмаш эже жүрөк группада, Алмаш эже дагы випке катышкан. Вот Алинка Хет Алмаш эже сиздикиби? Алмаш эженики турбайбы? Вот бизнесин баштаптыр. В конце концов, Алмаш эже, поздравляю, бизнесиңизди баштаптырсыз акыры. И бул жактан дагы бүт сфера бар. Курста эмне темалар десеңиздер, бүт сфераны алабыз. Өзүбүздөн баштап, отношения жолдошуңуз менен, баланы тарбиялоо, кайын журт менен мамиле, башка жаныңдар адамдар менен мамиле, акчаны туура пайдалануу, өзүңөрдүн билимиңерди монетизация кылуу, то есть акча таап баштоо, бүт бар. От и до. Онлайн ишти баштоо, кантип башташ керек, эмне кылыш керек, кайсы нишаны тандаш керек, бүт бар ичинде. Мондай полноценный информация ичи, прям, кандай десем бир, 15 миң сомдун, как минимум 15 миң сомдун билими ошол жакта бар. Ошону сиздер 3 миң сомго алып атасыздар. Бул жакта YouTube'да дейт. Эмнени сурадыңыз, Элизатчы? Ооба, Telegram көчүрүп алыңыздар. Это как эме сыяктуу эле, WhatsApp сыяктуу эле. Бул жакта Алмаш эже катышкан курска, Лариса эже катышкан, Мунара өзүмдүн кураторум азыр, Элизат эже катышкан. Сиз олимпийский чемпион болсоңуз билбейм, мен ал жактан эч нерсе билбейм, мен тренер эмесмин, эч кандай сизге жардам бере албаймын ал жагынан. Но если менин максатым бар, мен мончанчы жылы мондай олимпийский чемпион болгум келет, эмне кылышым керек десеңиз, анан айтам. Давайте, пожалуйста, на курс. Это все проработаем и конкретный цель коебуз, конкретный по ступенькам бүт баарын түзөбүз, что надо делать ошого жетиш үчүн. И кылабыз деп. Но все время, но в то же время 24/7 тренировка кыла берсеңиз, ал результат бербейт. Нужно сначала вот здесь работать. Мына курска катышкан айымдар өздөрү отзыв жазып атышат. Барыңыздарга чоң рахмат. 3 күндүк марафонубуз сиздерге жакты деп ойлоймун. Кечеки эфирди көрүп, тоже эртең бир атылуу жыйынтыгын чыгарайын. Кечеки эфирди көрүп, отзыв жазып кетиңиздер. Аякта бир күндөлүк ойнотулат. Как я обещала, бул эмеде дагы, бүгүнкү эфирдин аягында дагы отзыв жазгандардын арасында бир күндөлүк ойнотулат. Мен методон тыкка тандаган жокмун, мен бүт баарын окуп атам, бирден талдап. Действительно,
ошол марафондон действительно бир жакшы нерсени ала алган, действительно бир нерсени ошол моменттен баштап чечим чыгарып өзгөрткөн айымдарга белекти берип атам. Ар бирин окуп чыгып атам, ар бир комментарийди окуп, лайк басып, анан берип атам. Окей? Да, 5 минут ичинде результат алгам дейт. Лариса же, это было дело. Канча жылдан бери чечилбей аткан проблемасына результат алган. Чоң рахмат. Ошондуктан баарыңыздарды курска күтөмүн. И жана мага бир эме жазды эле, келин жазды эле. Эме деп жазган. И, кстати, скидкалар эртең кечке чейин иштейт. Эртең 12-ге чейин рассрочкага скидка иштебейт. Курс башталгандан кошулам десеңиздер, полноценный баа менен төлөйсүздөр. Но сабактардын артта калып каласыздар, поэтому учитывайте ошол жагын дагы. Кийинки окуулар уже 5-нде уже сабак башталат полноценный. Бүттү андан кийин. Бесплатный нерсени күтпөңүздөр, я вам так скажу. Ошол мага мындай бир суроо келди да, ошол суроого жооп бере кетейин, эфирден айтып бериңизчи ошону деди эле. Эмне үчүн адамдар арзан нерсеге, анан бекер нерсеге качыра берет депчи. Ошону жоон айтыңызчы, эфирден да ошол суроону көтөрүңүзчү деген. Ошол суроого жооп бере кетейин. Качан адамда самооценка низкий болгондо, норма низкий болгондо, адам бекер нерсеге качырат, анан арзан нерсеге качырат. Бул арзаныраак экен, андан көрө ошону алайынчы деп. Потому что эмне кылбайт, өзүн сүйбөйт, өзүн баалабайт, себе просто не может разрешить нормаңарды көтөргүлө силер дагы. Ошо 3000 сомдук, 5000 сомдук, 8000 сомдук курсту бир жолу өзүңөргө ыра көргүлө. Ал акчаны табасыңар спокойно. Убакыт келет, ошо ар кимдики ар кандай результат. 2 ай болобу, 3 ай болобу, ошол 8000 сомго 80 000 сом болуп кайтып келет. И то бир эле жолу кайтып келбейт, постоянно, ай сайын, стабильно. Яныңар өсө берет еще. Кантип акча табам, анан кантип өзгөрөм деп жүрө берсиңер, жашооңор өтө берет. А результат болбойт. Просто эки ситуацияны карагыла, монетанын эки сторонасы бар. Либо азыр ушул боюнча калып кире берсеңиз, дальше эмне болот, кандай жылыш болот? Баягы эле жашоо, баягы эле акча жетпейт, баягы эле ызы чуу, уруш талаш, баягы эле нерв, эч нерсе өзгөргөн жок. Курска катышсаңыз эмне болот? Жашооңуз 180 градуска өзгөрөт, я вам обещаю это. Эгерде сиз аракет кылсаңыз, жашооңуз конкретно өзгөрөт. Акча тапкан үйрөнөсүз, мамиле курган үйрөнөсүз. И это будет уже жашоо до-после. Курс отзывтардан, отзыв актуальныйга кирсеңиз, менин страничкама курс отзыв деген жерлер бар. Ошол жактагы курс отзывтарды ачып эле просто окуп көрүңүздөр. Экранды кармап окуп көрүңүздөр. Айымдардын жашоосу кандай өзгөрүп атканын. И бизде все, сабак өтүп атасыңбы, все, өтө бер. Короче, мен сабагымды өтүп атам, я тебя не знаю, короче, сабагыңды өттүңбү, результат алдыңбы, албадыңбы, это твои проблемы деген нерсе жок. Ар бир айым менен иштешебиз. И мен силерге айткам, ушул потоктун негизинде мен сөзсүз түрдө куратор аламын. Буюрса ушул потоктон да бир куратор аламын. Бул биринчиси. Экинчиси, өзүмө личный помощник аламын. Мен өзүмдүн личный помощнигим жок, жардамчым жок. Тигини муну жасай турган. Именно мен курсума катышкан айымдардын арасынан аламын. Сөзсүз түрдө ага дагы аракет кылыңыздар, вакансиялар жөнүндө дагы, анан менеджер по продажам аламын. Ошол эле ким сатканды билсе, жолдошум чыкты, ким сатканды билсе, продажаны жакшы билсе, ошо курстан аламын. Эмне үчүн? Именно мен курсума катышкан айымдарды алам. Эмне үчүн? Потому жактан бияктан продажадан бирөөнү нанимать этпейм, потому что менин курсум эмне жөнүндө экенин ошо курсту өткөн эле адам билет, башка эч ким билбейт. И все. Ошо баарыңыздарга чоң рахмат. Көрүшкөнчө 2 саат болуп кетти уже. Халк болгон көп. Караңгы болуп кетти да эшик. Сразу музык кетти. Макул, баарыңыздарга ийгилик. Отзыв күтөм. Сөзсүз түрдө ссылка сториске кириңиздер, группага кошулуңуздар, анан ошол жактан скидканы колдонуп, эртең кечке чейин төлөңүздөр, либо рассрочка менен бөлүп төлөсөңүздөр да болот. Менеджерлерге, кураторлорума кайрылыңыздар. Мага эмес, бардыгын кураторлорго. Группада жок болсоңуз, сториске кирип группага кириңиздер. Чоң рахмат. Көрүшкөнчө.